Арваңыздар, хаптанын 5-ші күні иш жуманын аяғы, біз болса ошол иш жуманын аяғында иш күндүн кечин баштайлы. Эфиріңіздерде мен Эркин Торбаев, иш күндүн кечи телебирүүсү бүгүн адаттагыдай 2 саат бою сиздер менен болот. Күндүмүбүздө болуп жаткан, өлкөбүздө болуп жаткан актуалдуу жаңылыктар, ошого жараша актуалдуу меймандар, актуалдуу суроолор жана актуалдуу маек курабыз деген үмүт менен эфирибизди баштап жатабыз. Бүгүнкү күндү, бүгүнкү кечин эфирин биз китеп окуу жана автордук укук күнүнө карата, жалпы ошол Кыргызстандагы китеп аркылуу билим берүү, китеп маданиятын жайылтуу айланасында ой жүгүртөбүз, маек курабыз, андыктан бизден алыстабаңыздар. Биз болсо адаттагыдай эфирде эскерте кетсек, түз эфир аркылуу сиздер Facebook, YouTube жана ошондой эле Одноклассники социалдык желесинен көрүп жатасыздар. Бир аздан соң дал ушул көрсөтүүбүз Кыргызстандын бардык жер-жерлеринде ТВ1 Чекиткейжи каналынан көрө аласыздар. Эфирибизди баштайлы. Аны эмесе сиздер үчүн Эрлан Андашев атайын ырдап берсин. Учурда YouTube'да мындай эл арасында жакшы бир алкап, эл арасында жакшы кабыл алынып жаткан Уяласың го аттуу чыгармасы болсын. Биз баштайлы. Биз олтурган гүлү бактан, сүйчексиз нуру чачкан, сезимдерге оролгон суйт, сени менен гүл бакчам. Сага болгон ак сүйүмдү армасам, сен уяласаң, алан сайын сүйүм артып, бир өзүмө тартылам. Сүйөмүн десем уяласың ба, сүйгүмдү карап ураласың ба, сыздатып жанды суналасың ба жаным. Сүйөмүн десем уяласың ба, уянкы көлүп жылмаясың ба, бир согор эми биздеги жүрөк жаным. Биз табышкан гүлү бактан, сүйөнүп гүл ачкан, сүйдүрүп сени өзүңгү, сүйүп таптың ал бактан. Адашышкан жүрөктөр бири-бирине суусаган, кезигишет мен ишенем, сүйүп табат гүл бактан. Сүйөмүн десем уяласың ба, сүйгүмдү карап ураласың ба, сыздатып жанды суналасың ба жаным. Сүйөмүн десем уяласың ба, уянкы көлүп жылмаясың ба, бир согор эми биздеги жүрөк жаным. Сүйөмүн десем уяласың ба, сүйгүмдү карап ураласың ба, сыздатып жанды суналасың ба жаным. Сүйөмүн десем уяласың ба, уянкы көлүп жылмаясың ба, бир согор эми биздеги жүрөк жаным. Сүйөмүн десем уяласың ба, сүйгүмдү карап ураласың ба, сыздатып жанды суналасың ба жаным. Сүйөмүн десем уяласың ба, уянкы көлүп жылмаясың ба, бир согор эми биздеги жүрөк жаным. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Кеч кезегибизди баштайлы, дагы бир жолу арабаңыздар. Мен сиздерге бүгүнкү күндүн негизги темасын аныктап кеттим. Ошо боюнча маалымат окуй кете турган болсом, USAID
уюштуруп жаткан окуу керемет долбоору тууралуу сүйлөшөбүз. USAID окуу керемет долбоору 1687 мектепте башталгыч класстарда окуган 300 000 окуучунун окуу жана математика боюнча жетишкендиктерин жогорулатууга багытталган долбоор. Учурда өлкөбүз бир мындай оош кыйыш доордо турганда, жалпы өзүбүз үчүн, келечек муундарыбыз үчүн агартуучулук жана билим берүү тармагында иштерибизди мындан дагы ары жайылтып, мындан дагы тереңдеткенге аргасыз экенибизди баарыбыз жакшы айкын түшүнүп калдык. Ошондуктан ушул теманын алкагында бүгүн окуу керемет, китеп окуунун пайдасы, китеп жайылтуунун, китеп маданиятын жогорулатуу жана автордук укук түшүнүгү тууралуу ушул кененирээк маек куралы деп турабыз. Бизде конокто 4 мыкты инсандар жайгашып отурат. Мен тааныштырып кетейин. Андай болсо, менин сол жагымда жазуучу, автор Айнагүл Базарбаева. Саламатсызбы, эжекем? Жыргал Касмамытова, иллюстратор, Марлен Матназаров, жазуучу, автор жана Ильяс Абдыжапаров, иллюстратор. Куш келипсиздер. Манайыңыздар жакшыбы? Бүгүн жаз өзүнүн толук кандуу бир мындай ишке киришти окшойт. Негизи антесе 2 күндөн бери бир аз күн суктап калды. Бүгүн жаз жадырат. Мен дагы манайым эң сонун. Жана өзүм жалпысынан жакшы көргөн теманын алкагында сүйлөшөлү. Биринчиден ушул өзүңүздөрдү мен бир сыра таанышып кеттим. Ушул долбоордун алкагында кандай иштерди аткаруудасыздар? Команда кандай куралды? Бүгүнкү күндө кандай этапта турат? Себеп мен билгенден бул долбоор 2024-жылга чейин багытталган, 2019-дан баштап 5 жылдык долбоор, мыкты долбоор. Айнагүл эжеке, сизден баштайланды. Сиз кантип долбоорго катышып калдыңыз? Сунуш кайдан түштү? Бүгүнкү күндө кандай мындай этапта турасыздар? Саламатсыздарбы? Өтө жакшы. Бул долбоорго биз ушул окуу керемет долбооруна ага чейин ушул USAID-тин дагы бир долбоору келгиле окуйбузда ошол долбоорго катышканмын. Анан ошол долбоорго катышып, ошол балдарга арналган 3 китебим жарык көрдү. Анан ушул келгиле окуйбуздан сунуш түшүп, окуу кереметке келдим. Анан окуу керемет азыр биз 3-сезонду баштап атабыз, буюрса. Абдан жакшы долбоор болуп, ушунчалык бир чыгармачыл топтогу бул биздин мобул эмеде окуу керемет долбоорунда өзгөчөлүк сүрөтчүлөр менен чогуу иштөө. Сүрөтчү мисалы жазуучунун оюн окуп, жазуучу сүрөтчүнүн оюн окуп, биргеликте китеп чыгаруу ушунчалык бир кызыктуу болду да. Ошону менен биргеликте эле жазуучулар өздөрүнүн китебин өздөрү ошол дизайн десекпи, булум, ошо булумду өздөштүрө алышты. Ушундай бир жакшы жактары болду. Анан биздин ошол башында адаптациялык китептер деп чет элдик адабияттан, классиктерден, ошол балдар адабиятындагы жазуучулардан которуп, адаптациялап, ушундай көп чыгармаларды чыгардык электрондук түрү менен. Мисалы, мен өзүмдүн ошол 8 адаптациялаган чыгармам болду. Андан кийинки сезонубузда өзүбүздүн жеке автордук чыгармаларыбызды жаздык. Жеке автордук чыгармалардан ошол 4 чыгарма жазылды. Электрондук китепче болуп жарыкка чыкты. Кудайга шүгүр, ошо мен чогуу иштешкен сүрөтчүлөрүм азыр чогуу келдик. Ильяс, Жыргалчы аябай бири-бирибизди жакшы түшүнүп, жакшы иштештик. Мындай себеби сүрөтчү дагы сенин оюңду түшүнө билбесе, жумушуң артта калышы мүмкүн экен, же болбосо өзүңдүн көңүлүңө толоорлук китеп чыкпай калышы мүмкүн экен, же болбосо тескерисинче жазуучу сүрөтчүнү түшүнбөй калса ошондой экен. Маалыматтык китептер да болду алардын арасында, көркөм чыгармалар да болду. Мен өзүм ошол поэзия жанрында да иштегендиктен кээ бир чыгармаларды ыр түрүндө жаздым, ушундай болду. Ошол эми калгандарга кезек берейин. Мен жигиттерден уруксат сурапай, эжелерден баштайлын. Жыргалчы айтсаңыз, иллюстратор дегенде бул эми баягы сиз өзүңүз сүрөтчүсүз, бирок ошол китепке иллюстрация, китепке бака китеп калыбына келтиргенде иллюстратордон эмне талап кылынат, кандайдыр бир түшүнүктөр же болбосо кайсы бир боектор себептегенде балдар көп нерсени ошо сиз айтмакчы маалыматты тамгалай, анан ушул сүрөт аркылуу да кабылдайт. Ошондуктан балдар китебине, балдар адабиятына болгон суроо талаптарды кандай ишке ашыруу келди колуңуздан? Кандай болду долбоор сиз үчүн айтып берсеңиз? Ушул долбоордо көп нерсе менен биз мисалы
авторлар менен иштеше баштадык. Ошол көп нерсеге жаңы нерселер пайда болду да. Мисалы, жаңы нерселер менен биз ошондо эмне мисалы балдардын өзгөчөлүгүнө жараша, жаш өзгөчөлүгүнө жараша, ошондой эле кээ бир мындай нюанстар бар да, мындай мисалы композициялык жактан, түз, боёк, гамма, ошондой нерселерди балдардын өзгөчөлүгүнө жараша туура бериш керек болуп калды да. Ошондой бир критерийлерге таянып, анан деген биз дагы сүрөт тарта баштадык. Авторлар менен кеңешип, ошо биргеликте иштей баштадык да. Анан ойлойм, ошо жакшы нерсеге алып келди го. Балдар окуганга, балдардын ошо окуусуна, китеп окуусуна аябай мындай кызыгуу пайда болду го кичинекей балдардын. Мисалы, көп эле айыл жергесинде көп китеп жетишпейт. Мисалы, электрондук түрдө болобу, мындай басылма түрүндө болобу. Анан ошол USAID проектиси, ошол USAID долбоору ошол жактан жакшы нерсе кылды да. Албетте. Балдар китеп окуусуна аябай кызыгуусу артып, көп мугалимдерге дагы аябай жардам болду. Ал эми сүрөтчүлөр болсо, биздин дагы баягы кызыгуубуз артып, балдарга окуусуна, окуганга, мисалы, китеп дүйнөсүнө киргенге мындай шарт түзүп бердик деп аябай бактылуу болуп атабыз. Мен да сезип турам, ушул силердин сезимиңер себеп дегенде баягы кылган эмгек көп, албетте жаш оңуздар, өмүрүңүздө көп кылдыңыздар, бирок балдар үчүн кылган эмгек өзгөчө бир касиетке болот деп ойлойм. Дегенде мээрим төгүп, өзүңүздөр апасыз дегендей мыкты. Азыр дагы сизге кайтып келебиз. Мен болсо кийинки жазуучуга көгүн бурсам, мына сиздин ысымыңыз Марлен мырза. Марлен мырза, өзүңүз мына бул жактан Айнагүл эже жашоодо тажрыйбасы бар, мындай баланы өзү бапестеп, бала жытын жыттап, мээримин төгүп көрүп калган. Сиз болсо жаш курагыңыз жаш, жазуучу болгондо сиз негизги багытыңыз кандай? Анан балдар үчүн китеп жазуудагы кандай бир сезимдер жашап өттүңүз? Кандай теманы, кандай багытты алдыңыз? Ошол тууралуу айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы дагы бир жолу. Негизи мен башта өзүмдүн чыгармачылыгымды ошол 2014-жылы баштаганда, негизи ыр жазуу менен баштаганмын да. Анан кара сөз түрүндө жазууда ошол жомок жазып көрө берейин, анткени ал жеңилирээк болот башка кара сөз түрүндөгү аңгемеби же романбы, ошого караганда жомок бир аз жеңилирээк болот да, ошону жаздым эле. Анан кийинчерээк ойлоп карасам, мен аны жөнөкөй гана мындай машыгуу катары кабыл алгам да. Бирок азыр ойлосом, мен ал тандоомон жаңылбадым деп ойлойм да. Анткени жанагы мен жаштыгымда мен тайным раматылык, ошол көбүнчөсү мага жомок айтып берип, анан мени ошондой тарбиялап өстүргөн да. Мен мындайча айтканда жана кемпирдин баласымын да. Ошол себептен ошол жомокторду айтып бергенден таасирленип, мындай мен ойлойм да, жаштарга биз эгерде жаштайынан кандайдыр бир китеп окуганга, туура жомокторду айтып берип, аларды тарбияласак, алар келечекте сөзсүз түрдө китеп окуганга кызыгат да. Биз азыр жомок жазуу кыскача бир жөнөкөй жомок болушу мүмкүн, бирок биз негизги биздин мамлекеттин келечектеги интеллигенциясынын, келечектин муундарынын баягы билим алышынын өзөгүн түзүп жатабыз да. Демек, мен ойлойм, ошондой келечекте мамлекетке кызмат кылып, ушундай коомго пайдам тийип жаткан үчүн аябай сыймыктанып турам да. Анан ушул USAID-тын Оку керемет долбоору бул мен үчүн мындай эң чоң мүмкүнчүлүк болду да. Ошол себептен ушул эжелер менен кошо билбегенимди үйрөнүп, өзүмө тажрыйба чогулуп жатканыма аябай кубанычтамын. Мындайча айтканда, иштешип, анан бир мындай тайпага айланып калдыңыздар, бир команда болуп калды, түзөлүп калды. Бул негизи долбоор
долбоор деген өзү ушундай да, баягы ар тармакта адамдардын башын бириктирип, азыр дүйнөдө негизи мындай биригүү деген сөз, коллаборация деген сөз пайда болгон. Башкача айтканда ар тармактын өкүлдөрү бири-бирин иштешип, мындан башка жол жок болуп атат бүгүнкү күндө. Ар бир адам өзүнүн багыты менен жүрө берсе, жалгыз дарак токой болбойт деген сөздү ушу туюнтуп атат да. Анан сизге дагы бир жолу кайрылып кетсек, мына Ильяс Абдыжапаров, өзүңүздүн фамилияңыз дагы абдан творческий фамилия экен, укулуктуу мындай. Сиздин иштешкен бул кандай, мындай жуп болуп иштешмейби, шарттары кандай? Ушундай сиздин жазуучулукта жууңуз барбы, же мындай иллюстраторлорго өзүнчө эле бир мындай жалпы берилет дагы, анан мыктысын тандалабы, кандай ишмердүүлүк жүргүздүңүз сиз? Бул проект боюнча биз жазуучулар менен чогуу иштештик да, алар менен чогуу ушу берилген темаларда чогуу ой жүгүртүп, анан жазуучулар жазып, анан биз да идеяларды айтып, ушинтип иштештик. Бир аз кыйын болду, анан бирок түшүнүп кеттиңиз кандай? Түшүнүп жакшы эле иштедик. Өзү, келиңиз. Кыйынчылыгы, Ильястын кыйынчылыгын айтайын деп атам да. Кыйынчылыгы баягы авторлор чыгарманы бүтүп туруп анан сүрөтчүгө тапшырабыз да. Анан булар бизди күтүп калышты бир аз. Анан убакыт керек да чыгармачылык ишигечи. Ошол жагынан кыйналдыңар окшойт, Ильяс? Бир аз убакыт эмес болду, анан бирок жетишти баарыбыз. Жакшы эле болду. Ошондо автор китепти жазат, сиздер окуп чыгышыңар керек. Сөзсүз. Долбоор тарабынан берилген атайын бир критерийлери бар да, бирок биз да тажрыйба таптык да, мындай сүрөтчү менен чогуу биротоло башташ керек экендигин түшүндүк да. Чыгарманы чогуу иш алып барыш керек экенин түшүндүк. Негизи мындай бир түшүнүк бар экен да. Биз YouTube социалдык желесин баарыбыз билебиз. Анан балдарыбыз телефонду карайт го. Өздөрү билип алган, 2 жашка чыга элек балдарым бар. Өздөрү казып, өздөрү өзүнүн эмесин табитине жараша. Анан көрсөм мындай экен. YouTube'да мен так санын билбейм, бирок өтө көп сандагы психологдор иштейт экен. Болгондо дагы балдар психологдору. Себеп дегенде ошо балдар YouTube'ду карап атканда канткенде алардын ой жүгүртүүсүнө, алардын психологиялык абалына, дүйнө таанымына, адамдар менен мамиле курууда кайсы түстөр, кайсы өңдөр, кайсы музыка, кандай контент, кандай ичара жанакы ичине ойноп жүрүшпөйбү, кайсы мамилелер балдарга зыян алып келет деген фильтр бар экен дагы. Анан көрсө биздин балдар мындай толук ишенимдүү айтса болот экен, биздин балдар мындай зыян контент көрбөйт да. Башка жерде зыян деген бул эмне? Жанакы бизде коомчулукта азыр кастык тили бар го. Баягы сен жакшысың дагы мен жаманмын, сен бул жактансың, мен мындаймын деп, баягы биз көп биригүү эмес, мындай ажырым салганга тилекке каршы ушундай муун ортодо болуп калды да. Анан ушул таризиден алганда ошо сүрөтчүлөр жана жазуучуларга бир кандай бир критерийлер койганда кайсы теманы көтөргүлө жана кайсы теманы балким мындай жаап жашырып же болбосо жымсалдап же болбосо мындай көтөрбөгөнгө туура болот эле деген сунушталар түшөт. Себеп деген USAID бул чоң уюм да, дүйнө жүзү боюнча канатын жайган. Кыргызстандык балдарга бир регионалдык өзгөчөлүктөр, менталдык өзгөчөлүктөр боюнча сунуштамалар берилдиби же толук эркиндик болду сиздерде? Жок, бизде мындай болду да, окуу керемет, бизге кайра эң жакшы сабак өттү. Эмнеге? Балдардын психологиясын, аң сезимин. Ошол балдар өзүнүн жаш өзгөчөлүгүнө жараша кандай кабылдайт. Мисалы, 1-класстын баласы канча сөздү аңгемеде канча сөз болуш керек 1-класстын баласы үчүн. А 2-класстын баласы үчүн кандай? Болгондо да ошол 1-класстындагы 1-чи деңгээл, 2-чи деңгээл деп ушу деңгээлдерине деле бөлүнүп, мисалы 1-чи чейректе кайсыны окуш керек ушундай. Анан биз эми баягы биздин кыргыз элибиз Манасты окуган, анан балдарыбыз окуй берет деп эле узун сөздөрдү да колдонгон учурларыбыз болду да. Анан ал узун сөздөр көрсө баланын кабылдоосуна татаал экен. Баары бир биз ушул окшогон нерселерди түшүндүк. Анан психологиялык абал айрыкча баланын жан дүйнөсүнө ошол оор келбеш керек экен. Мен өзүмдүн жеке чыгармачылыгымда түшүнгөнүм, балдар жөнүндө чыгарма башка, ал балдар жөнүндө улуулар окуй турган деле чыгарма болот экен. Балдар үчүн башка болот экен. А мен мурда улуу муундарга жазып жүргөн үчүн, улууларга жазып жүргөн үчүн бир жолу мен балдар адабиятына ылайыктап жазгам, өз оюмда ошо балдар чыгармачылыгына, балдар окуй турган чыгарма деп жазгамда бир эме Рекс деген аңгемем бар эле. Анан ошону менин кызым, өзүм кызым окуп,
анан аябай катуу эмоцияда калып, мурду канап кетип атпайбы? Кан басымынын көтөрүлүшүнө дейре алып бардым да, ушунчалык мен ошондо өзүмө мындай өкүндүм да, ушундай жазганымачы. Анан көрсө мен аны балдар үчүн жазбаппын. Аны мен улуулар үчүн жазган экенмин. Окуу керемет долбоору бизди ушул нерселерди көзүбүздү ачып, ушундай көрсөттү да, аны канчалык деңгээлде демек, балдар жөнүндө бирок улуулар окуй турган китеп бар экен. Балдарга арналган атайын китеп өзүнүн эрежеси, критерийлери менен бар экендигин биз аныктап тактап билдик. Анан эң башкысы эми бул көркөм адабият эң башкысы балага эстетикалык ырахат тартуулаган. Ошону менен биргеликте эле аң сезимине зыян келтирбеген. Ошо келечегине Марлен айткандай жакшы өзөк болгон, жакшы пайдубал болгон көркөм ушундай бир кабылдоо болуш керек экен да баладачы. Чыгарманы окуганда маалымат алыш керек экен. Бир жагынан маалыматтык эмеде, бир жагынан фантазиясын өрчүтөт. Фантазия бар, иши кылса бала ошол жерден искусствого таандык нерсенин баарын алыш керек. Ушундай нерселерди Эми сону мен абдан сүйүнүп атам. Себеби дегенде 300 000 деп саны китеп бул аябай жакшы камтуу да, жайлуу жагынан жакшы экен. Мен азыр мындай бир сунуш киргизейин силерге. Силердин долбооруңар боюнча чакан ролик бар. Биз ошол роликти көрөлүк. Азыр бизде ким ата-энелер менен көрүп жаткан болсо, жаңыдан ким балким кошулган болсо, эсиңерге салып кетсем, бүгүн бизде окуу керемет долбоору жазуучулар, сүрөтчүлөр биргеликте Кыргызстандын баардык булуң бурчуна ошо атайын биздин тестиер балдарыбызга өзгөчө бир билим берүү жана агартуучулук иши уланууда мени абдан кубандырат. Ушундай долбоорлор келиңиз, анда эмесе ошол долбоордун бир кыскача мульт тасмасын көрөлү. Sen bul jakta öleң. Kel эми чык. Андан көрө чогуу китеп окуйлу. Бар экен, жок экен, илгери өткөн заманда жер бетинде адамдар Сага китеп жактыбы? Аябай жакты. Сиз да бала кезде атаңыз менен чогуу окуучу белеңиз? Анда мен өзүм окуп көрөйүнбү? Макул балам. Мен угуп отурайын. Ата, келиңиз, биз мындан ары тез бирге окуйбуз. Макул. Сүйлөштүк. Бар экен, жок экен. Илгери. Бирге окуу керемет. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Кайрадан студияга кайтып келелик. Эсиңерге салып өтсөм, бүгүн бизде жазуучу, иллюстраторлордун тобу, ушул адамдардын баарын башын бириктирген окуу керемет долбоору 2024-жылга чейин Кыргызстандын аймагы боюнча жайлат. Чолпон келип калды, бизге экранга көрүнбөйт, бирок долбоордун кечеге деле болуп кеткен ушул жердечи айтып берген. Марлен Матназаров жазуучу, Жыргал Касмаматова иллюстратор, Айнагүл Базарбаева жазуучу жана Ильяс Абдыжапаров иллюстратор. Эми силер куру кол келбепсиздер. Мүмкүн болсо ушул столдун үстүндө силер алып келген китептердин кайсы бирин балким Марлен мырза сиз өзүңүздүн китебиңизди көрсөтүп, тааныштырып, сыртында эмне тартылган, кандай ой камтылган, ошону мындай айтып берсеңиз бизге, биз камера менен көрсөтүп берсек, келиңиз. Негизи бул китеп жаңы чыкты, жакында гана. Ачылышын буюрса 20 апрелде кылдык.
Ошто. Жап-жаңы чыккан экен. Жап-жаңы, свежий да. Свежий. Анан бул китептин чыгышынын себеби мен 2019-жылы өзүмдүн ошол Кара Сутага Койчумандан 12 баян деген аталышындагы кыргыз англис тилдеринде китепти чыгардым. Анан азыр ошол китепти мүмкүн болушунча ошол Amazon интернет дүкөнүндө сатууга аракет кылып атабыз. Бирок ал китепти биз жана агартуучулук максатта чыгаргандыктан мындай аз көлөмдө чыгып, анан иллюстрациялары начар болуп, анан азыраак болчу да. Анан ал китепти ошол окурмандар окуп көрүп, арасынан бир ошол бизнесмен байкелер окуп калып, анан ошого мага азыр демөөрчүлүк кылышып, анан ушул китепти басып чыгардык да, мындай иллюстрациялар мененчи, мындай улуттук колориттеги кылайлы депчи, мындайлар менен. Сүйтүп оймо чимелер менен чыгардык. Азырынча ошол 1000 дана чыгардык. Анан бул негизи өзүмдүн ошол экинчи автордук китебим. Бирок ушул китепти чыгарганга ошол азыр жана Юсайттын Окуу керемет долбоорунун жардамы өтө чоң тийди да. Себеби бул китеп негизи 72 бет болчу. Анан жанагы биз айтып жатабыз го, сөздөрдү кыскартыш керек, критерийлерине редакцияланып эмесире. Жана ушул проекттин алкагында биз иштешип жүрүп, жана уже түшүнүп калат экенсиң да, кайсыл жерин өзгөртсөк кандай болот, кандай кылсак жанагы жаш бала ошого ынанып, мындай туура окуйт деп, анан биз аны кыскартып отурсак, азыр 52 бетке барып калды да. Анан ал жерде биз ошол сөздөрдүн кыскалыгын карадык, анан керек болсо ошол азыр эми баягы верстка кылгандар деле китепти чыгарып жаткандачы, эми акчага калат да. Анан жакшы жагы ошол биз проекттин негизинде иштеп жатып, биз ошо булум программасы менен өзүбүз жана верстка кылганды үйрөнүп, анан ушул китепти тапшырганда дагы ошол верстканы да өзүм кылдым да. Дагы бир скилл, дагы бир мүмкүнчүлүк. Дагы бир мүмкүнчүлүк болду. Анан ичиндеги сүрөттөрдү биз мына иллюстраторлор менен бирге жүрүп, мен негизи такыр эле сүрөткө кызыккан адам эмес элем да. Анан жана иллюстраторлор менен жүрүп, сүрөттүн дагы өзгөчө бир ошо критерийлерин, сапаттарын билип калып, анан жанагы иллюстратордай издедим да бул китепкечи. Анан ошондо иллюстратор байкелерден, Илаз байкеден кеңеш сурадым, башка анан ошентип жанагы китебимди мүмкүн болушунча сапаттуу, анан мындай купулма толо тургандай кылып чыгарганга жетиштим да. Өзү жаратман үчүн көп нерселер кереги жок да. Финансылык маселелер бул ар дайым экинчи орунда болуп келет. Эң негизгиси жана сиз айткан азыр мына китептин кагазга чейинки сапатын дагы мына алыстан болсо көрүп турам да, себеп дегенде баланын ошол китепти мынтип аңтарганы, китептин жыты, жаңы түстөр, мына кандай мындай сочный боёктор, караңыздар. Биздин учурда мындай китепке жеткен, жетпеген бар эле. Мен ойлойм, буюрса анда силердин долбооруңарды көрүп, аракетиңерди көрүп, жакшы бир жүрөгүм сонун копулунан толуп турат да, жакшы ийгиликтер бар экен. Сиздин китебиңиз тууралуу эми жаңылышпасам, Айнагүл эжекем, Расул ырыны үйрөнөт деген айтып берсеңиз. Азыр эң жакшы сөздү айтып кеттиң. Биздин ошол кыргыз адабиятында, балдар адабиятына болгон кандайдыр бир аз көңүл коштук бар эле да. Балдар адабиятына биздин классик жазуучуларыбыз бар албетте, Шүкүрбек Бишеналиев сыяктуу балдар адабиятын жазып жүргөн. Анан кийинки эле биздин долбоордо да мүчө Исмаил Кадыров сыяктуу, Токтосун Самудинов сыяктуу балдар адабиятынын өкүлдөрү бар, жазуучулары бар. Бирок ушу балдар адабияты баары бир аксап атканда, балдарга китеп жетишпей жаткан. Окуу керемет бизге ушул мүмкүнчүлүктү түздү. Окуу кереметке дейре ошол Юсайттын каржылоосунда дагы бир эле ошол келгиле окуйбуз долбоорубуз, ошол келгиле окуйбуз долбоорунда чыккан китеп бул. Бирок мен бүгүн эгер мүмкүнчүлүк болсо жана адаптациялаган эме чыгармаларыбыздан окуп берсемби деп ойлодум эле. Ошону окуйын. Бул себеби окуу керемет долбоорубуздун алкагында адаптацияланган чыгарма. Автор Сейхал Мехта деп, анан иллюстратор болсо англис тилинен котордук, англис тилинде которуп, анан өзүбүз ошол адаптацияладык да. Мындайча айтканда, иллюстратор Рохан Чакрабарди деп. Бул өзү кара сөз түрүндө эле, мен ыр түрүндө кылып кыргызга жакыныраак кылдым. Эме токойду ким тазалайт деген суроолуу чыгарма. Жап-жашыл токойдо тазаба, токойду ким жыйнайт тазалайт? Калдыгын калтырбай баарын тең, тойгончо жешей байбандар. Олжосун жулмалап леопард, артканын кимдерге калтырат? Таз жору, карга бар каркылдак, эт жешет турнада каркыра. Алардан калганын кимдер жейт?
кумурска, чымындар, чиркейлер. Тарып калдык жегенге курттар бар. Артканын кумурска куштардан. Көңүлү айланбай, жийиркенбей, пилдердин тезегин кимдер жейт? Алардын тезегин коңуз жейт. Артканын ал эмес, доңуз жейт. Жамгыр кар жааганда шатырап, түшкөндө жерге көп жалбырак. Жейт аны курт менен кумурска, түгөбөйт. Эмнеге калтырат? Калганы дагы эле доңуз жейт. Карп, күрп, күрпүлдөп, күңкүлдөп, жеп алып, тоо-токой жүгүрөт. Тойгончо топоңдоп сүйүлөт. Абаны сапырып, чаң басса, анданы ким келип тазалайт? Айткыла, коңузбу, доңузбу? Жок, абаны тазарткан дарактар. Бул ошол экология темасына түшүндүңөр. Бул адаптацияланган чыгарма. Ошо биздин котормобузда, бирок өзүбүздүн ошол улуттук өзгөчөлүккө, балдардын, биздин кыргыз балдарынын мүнөзүнө ылайыктап ошентип жазылган чыгармалар, электрондук китепче. Азамат, талантыңызга береке, чоң рахмат. Мен азыр сүрөттөр даярдап коюптур. Биз Ильяс мырзанын иллюстрацияларына дагы бир көңүл буруп көрсөк, кесиптештер, мүмкүн болсо Ильяс Абдыжапаровдун иллюстрацияларын экранга чыгарып берсеңиздер. Сиздин дагы эмгегиңизге көңүл буруп коелук, андай болсо. У нас будет возможность? Чуть попозже, хорошо. Даярдалып жатат. Мен Айнагүл эжеке, сиз менен баягы көбүрөөк сөйлөшкөнгө туура келет, себеби сиз авторсуз да. Иллюстраторлор көбүнесе баягы сөзгө бир аз азыраак келет дагы, анан болгон дүйнөсүн кагаздан чыгарып алышат. Ошон үчүн сиздикин көрөлү. Мен мындай бир, сиз мына азыр эле экология маселесин көтөрүп кеттиңиз. Эгер жалпысын ала турган болсок, ошол долбоордун критерийлеринин ичинде же негизинде, же болбосо ички өзүңүздүн критерийиңиздин бир мындай чырмалашкан жеринде бүгүнкү кыргыздын балдарына, кичинекей жеткинчектерине, өспүрүмдөрүнө кайсы негизги темалар көтөрүлүшү керек болуп жатат деп мен суроо бергим келип жатат. Себеби дегенде табиятка аярма менен кылуу, экология, тазалык, ошонун катары менен мисалы тилекке каршы ата энесинин мээрими жок, мээриминен өксүп калган балдардын мууну тилекке каршы өсүп келатат. Бул эми чоң бир көйгөй деп эсептейм. Себеби дегенде ички сырткы миграция, чоң ата чоң эненин колунда, жана сиз айткандай кемпирдин баласы, же болбосо андай болгондо жакшы эмеспи? Бүгүн тай эжесинин, тайкесинин, атасынын, агасынын колдоруна калып атышат деген сыяктуу бир мындай жүрөгү күйгөн маселелер бар да. Ошол негизде китеп жазуудагы, же болбосо чыгаруудагы эң негизги бир мындай кайсы бир мына маселелерди карап ортокко салып атасыз автор катары? Негизи эле жазуучунун эң башкы вазифасы бул гумандуулукта. Ошол баланы гумандуулукка тарбиялоо. Ошол баланы адамдык сапатка тарбиялоо. Адамдык сапат эмне? Адамдык сапат боорукердик, адамдык сапат мээримдүүлүк, адамдык сапат эмгекчилдик, ушул сыяктуу нерселерге тарбияланганга мүмкүнчүлүк түзүп берген чыгарма бул балдар үчүн албетте керек нерсе. Ошо сиз айткандай эле, мисалы балдарыбыз мээримге суусап атса, ошол мээримдүүлүк боюнча бир чыгарма жазсаң, бул бала эч качан ошол чыгарманы окугандан кийин бирөөгө мындай көңүл кош, же болбосо кайдыгер болбой турган киши болуп өсөт. Мисалы бизде бир агай айтчу эле, ырдабаган киши бул ташбоор депчи. Ошон үчүн баягы чыгарманы окуп, жүрөгүнүн дилинде кабыл алган жан дүйнөсү назик бала эч качан турмушта да, жашоодо да жамандыкка барбайт. Муну биз ошол бөркүбүздөй көрүшүбүз керек да. Анан жанагы экология маселеси, башка ушул баары эле карасак экология. Мисалы биз ошол кыргыз тоо чокулары жөнүндө маалыматтык текст ошол Жыргалжы экөөбүз даярдаган китепче. Ошондо дагы мисалы мөңгү маселеси турат, суу маселеси турат, таза аба маселеси турат, ичинде толгон токой маселе турат. Бирок балдар ошол кыргыз тоо чокуларынын эң бийигин дагы билип атышат, маалыматтык катары. Кайсы областта кандай эң бийик чокулар бар, ушулар менен маалымат алып атат. Ошондой эле токой биому деп дагы бир маалыматтык Ильяс көз сүрөттөрүн Ильяс даярдап
эме кылган. Бул дагы токой биому бул аябай бир кенен маанидеги нерсе. Бир ушул биомдор жөнүндө түшүнүк алуу, экология деги эле табияттын биомдору эмнеден турат, ушулардын баарын маалымат катары балдар. Бул болбосо чоң илим, мисалы чоң илимди балдарга жөнөкөйлөштүрүп бериш, бул дагы өзүнчө бир чеберчилик керек экен. Бирок ошого бизди окуу керемет окутуп, үйрөтүп, тренерлер менен бардык ошол биздин лекторлорубуз дагы жакшы мүмкүнчүлүк түзүп берди. А биз жазганга аракет кылдык. Эми Кудай буйрса ушул кичинекей кенже балдар бизди баалашат. Кандай болсо дагы. Сөз түрдө себеп дегенде сиздин эмгегиңиздер бул баягы бүгүн үйрөнүп сепсе, эртең күнү чыга турчу жайда эмес да. Бул баягы жылдар бою, мисалы мен өзүмдү жакшылап эстесем, мен кичинекей кезимде көп китеп окутканда, эжем мамамдын колунда өскөн, анан достор болуп калат. Бул китептин каармандары, дейли баягы Том Сойер, анан Гулливер, анан Мэри Поппинс деген сыяктуу классикалык дос болуп калат да. Ошондуктан буюрса сиздин кылган эмгегиңиздер сөз түрдө ошол балдарыбызды өмүр бакый мындай колунан жетелеп, көзгө көрүнбөгөн бир жолдош, жоролору, достору болуп берет деп мен сөз түрдө ишенем. Ал арадан Ильястын жумуштарын даяр болуп калыптыр. Анда сиздин чыгармачылыгыңызга дагы бир назар оодаралы. Келиңиз андай болсо экрандарга көңүл буралы. Комментарийлеп берсеңиз болот. Бул ким каармандын аталышыбы же бул болсо эме История 3 удивительных превращений, орусча китеп болчу. Бул жакта маалыматтык китеп бул. Бул баланы эмне чырап турат ошондо? Бала болсо эме кылат да. Кеземе канча ар кандай түрлүү кеземелер бар да. Жибектен жасалган, мисалы кеземе, мисалы бул койдун жүнүнөн жасалган кийиз жөнүндө, ошолор жөнүндө маалымат алат. Бул болсо изилдөөчү окшойт да? Ошолорду изилдеп. Ошолорду үйрөнөт да. Жана жибек курту бар эмеспи? Ошол тууралуу. Эмеден чыгат, көпөлөктөн. Ошо тыттын жалбырагын жеп, анан жибек кантип жасалган? Бул түштүк жергесиндеги бир бул жакта болсо бул жайлоого барып, ошо туристтер менен чогуу жайлоого барып, ошо кийиз кантип жасалган жөнүндө тартылган. Практикалык. Бул жакта деген ошо Илим деген бала да, бул баланын аты Илим, ошо өзүнүн улпасы менен ошо ар бир кездемелердин түзүлүшүн изилдеп чыгат да. Бул китеп бул биздин спортсмен, Азия чемпиону Дарья Маслованын жөнүндө жазылган китептин иллюстрациялары. Дарья жөнүндө китеп жазылган турбайбы? Ошол. Сон жакында эле жаңы кайра чемпионат утуп келди Тажикстандан. Негизи Дарья, биздин кыргыздын кыздары кыйын. Дарья жанакы эме айтканда комтөрлөрдөн алып келген алтындын баарын Дарья менен эле Шевченконан бирге биз Айсулуу менен Мерин Жуманазаровалар алып келет деген тамаша жүрөт го интернетте. Сонун колуңузга береке, абдан жакшы сапаттуу сүрөттөр экен. Өзү баягы биз бала кезде баягы иллюстрациялар көргөндө Европа же болбосо башка улут же башка этностордогу сүрөттү көрдүк. Азыр мындай көзү бучук мурун, өзү кыргыз түспөлдөшкөн каармандар менен жолугуу сонун жакшы бир өбөлгө түсүп берет деп ойлойм биздин балдарыбыз үчүн. Анда эмесе мен мындай бир нерсени сурагым келип турат. Өзүңүздөр негизи жашоодо социалдык түйүндөр менен колдоносуздарбы? Кимде социалдык түйүндөр бар? Колдоносуздарбы? Facebook? Колдонобуз. Барыңыздар бар, э? Эми мындай да теленин өзүнүн бир орду бар, социалдык желилердин өзүнүн орду бар. Ошондуктан мен ошо эфирден пайдаланып, мындай өзүм бир автордук укугуну пайдаланып деп коеюн. Мына Марлен Матназаров, Чыргал Касмамытова, Айнагүл Базарбаева, Ильяс Абдыжапаров аттуу биздин меймандардын ар бирөөсүнүн интернет баракчаларынан сиздер да табыңыздар. Мен дагы эфир бүткөндөн кийин силерге катталып коеюн. Себеп дегенде ошол долбоордун жүрүшү, андан кийин өзүңөрдүн жеке турмушуңар, чыгармачылыктагы ар бир ийгиликтер менен бөлүшүп турабыз го. Ошону көп бири биз менен бөлүшүп, маалымат таркатууда биз дагы жардамчы бололу. Силер дагы байланышта болуп туруңуздар, көп чыгарып туруңуздар. Себеп дегенде бул нерсе абдан керек болуп турат. Социалдык желенин күчү бүгүн абдан күч алды. Бардык маселени негизи баягы чечип алсак болот дегендей. Анда эмесе баягы эфирибиз дагы убактысына келип чыккалды окшойт. Мен ар бириңиздерге бир 1 мүнөттөн, 2 мүнөттөн эркин микрофон тапшырайын. Өзүңүздөргө көрүштөргө, балким
силердин окурмандарыңызга кайрылып бир мындай жыйынтыктоочу бир жакшы ийгиликтерди каалап кетсеңиз болот. Мен азыр бул ирет Ильяс мырза сизден баштайын, келиңиз. Сөз табылбай оор болот абы. Ушундай эфир ушундай болот. Мен негизи жаңы эле ушу 2020-жылы университетти бүттүм. Жаңы баштоочу иллюстратор болуп эсептейм да өзүмдү. Анан ушу окуу керемет долбооруна чоң ыраазычылык билдиргим келет. Ушундай бизге ушундай бир шанс берди. Өзүнүн көп нерсени үйрөнгөнгө, анткени айыл жакта көп тренингдер өттү, ушу китеп жаш балдар үчүн китепти кантип ачыш үчүн. Ошонун баарын үйрөндүм. Ошо буюрса бул китептер кичинекей досторубуз үчүн аябай пайдалуу болот деп ойлойм. Мен дагы ошентип ойлойм. Ишиңизге ийгилик болсун. Жаңы баштаганыңыз ушундай болсо, анан буюрса дасыгып дагы мындай эметип калсаңыз, керемет сүрөттөр чыгат. Талантыңызга таазим, ишиңизге ийгилик болсун. Марлен мырза, мен дагы сизди өз атыман, биздин атыбыздан куттуктайм. Арт-артынан жакшы китептериңиз чыгып атыптыр. Өзүңүз көрүнүп турат, ушул жашоодо баардык эмеге карабай, болбой тайманбастан алдыны көздөй баягы жүрүп бара жатасыз. Окурмандарыңызга керегүүчүрү кайрылып кетсеңиз болот. Рахмат. Айтат го жана биздин улуу жазуучу Чыңгыз Айтматов айткандай, сен китепти ачсаң, китеп сени ачат дейт да. Ошол сыңарындай ар бир жаш муун качан гана китепти ачканда ал өзүнүн бүтүндөй талантын, потенциалын ачышына ишенем да. Ошол себептен мен айта турганым ушул жаштарды, ошону менен эң катар, эң негизгиси жанагы ата-энелерди, ошол жаштардын ата-энелерин ушул китеп окууга, китеп окуп берүүгө чакырмакчымын да. Анткени качан гана бир мамлекетте китеп окуган адамдар көбөйсө гана ошол мамлекет жаркын келечекке карай багыт алат да. Анан бизге ошол жаштарды китеп окууга талпынтып, аларды жаңы багытка карай жол алуусунда мүмкүнчүлүк түзүп бере жаткан ушундай долбоорлорду пайда болуп, долбоорлордун ушул биздин мекенибизде болуп жаткандыгы бул биздин жетишкендик да. Ошого биздин салымыбызды кошуп жатканыбыз ал да биздин жетишкендик. Ошол себептен ушундай мүмкүнчүлүктөрдө жашап жатканыбызга жаратканга рахмат айтып, бүгүнкү күнүбүзгө шүгүрчүлүк келтиребиз. Азаматсыз. Азыр биз Жыргал эжекемдин жумуштарын көрүп туруп анан сизге сөз бербейликпи? Мейли. Сиздин дагы эмгегиңизди биз өзгөчө бир мындай ортого чыгарып коелук. Келиңиздер андай болсо Жыргал Касмамытова иллюстратор эжебиздин сүрөттөрүн мындай тез-тезден көрсөтүп койсок болот. Экрандарга көңүл буралы. Бул деген Кодолектин окуясы экен. Бима уйкучу деген кичинекей Кодолектин тарыхы да. Ошол жөнүндө китеп жазыптыр. Ошону которуп биздин авторлор анан балдарга сунуштаганда ошону деген оформить эттик эле. Муну мен кызым көрүп алып, апа, мага окшош экен деп. Уктап атканда кезиме аябай окшош экен деп. Жүрөгүңүз бери тарткансыздар. Ооба. Ошо. Баягы Кодолектин окуялары уланып аткан кез экен, Балдардын кичинекей балдарга алаяктап тарттык эле. Ошо. Кичинекей жакшы көрүнүп атат бул жерде. Ошо. Кичинекей Кодолектин тарыхы. Бул тартып атканда дагы бала менен бала болуп, сүрөтчү ошентет экен да. Ооба, кичинекей сезет. Ооба. Киши өзүн кичинекей сезет экен. Ошол балдардын дүйнөсүнө кирип кетет экен да. Негизи эң негизги бир мындай сөз бар го, өзүңдүн ичиңде канча жашка чыкпа, кайсы кесиптин ээси болобу, баланы жогото алба дейт. Ошол сыяктуу сиздин колуңузга береке. Чоң рахмат иштериңизге. Жакшы ой топтоп койдуңузбу? Ооба, мен ушу долбоордо иштегениме абдан бактылуумун. Бул мисалы Марлен айтып атат, эжекелерден эме алдык, таалим, тарбия алдык, тажрыйба алдык деп. Мен айтат элем, мен мисалы жаштардын арасында иштегениме ушунчалык мен дагы тажрыйба алдым да, чоң тажрыйба алдым. Анан деген ушу мындай эме бүткөндөн кийин өзүм дагы бир сер окуп чыктым. Курстарга барып, кой, окуйун, жаштардан калбайын депчи. Анан ошол аябай жакшы түрткү берди. Могу USAID проектиси дагы аябай долбоору
ошого да жакшы түрткү берди. Көп мыкты авторлар менен тааныштым, сүрөтчүлөр менен тааныштым. Гүлнар Рымбек деген кандай деген сүрөтчү, консультант болуп берди, убактысын бөлүп. Эмелер эксперттер келип атты, баягы айтып, түшүндүрүп, кээ бир түшүнбөгөн нерселерди консультация берип атышты да. Рахмат аларга дагы. Өзүмө көп нерселерди алдым. Ошол өзүмдү бактылуу сездим. Ошол кичинекей бактылуу сезгенимде ошо китеп аркылуу ойлойм да, балдар дагы биздин китептерди окуп, ошол китептер бактылуу болушун каалар элем. Рахмат сизге. Анан биздин Айна Билежикке сиз дагы өзүңүздүн ошол окуу керемет долбоорунда иштеп жаткан баардык эле чыгармачыл адамдар, ошону менен бирге эле окуу керемет долбоорундагы биздин жетекчилер, кураторлор ушунчалык бир ынтымакта иштедик. Жакшы комиссиядан өтпөсө биздин китептер чыкпайт болчу. Анан ошол комиссиядагы өзүнүн ошол критерийлерге карап биздин китептер Кудайга шүгүр ошол баягы жарык электрондук китепче болуп да жарык көргөн болду. Рахмат ушул окуу керемет долбооруна жыргалжы айткандай биз көптөгөн чыгармачыл адамдар менен тааныштык, көптөгөн сүрөтчүлөр менен таанышып, бирге кызматташууну чечип, мындан ары да иштешүүнү чечтик. Эң башкысы мен ушул балдарыбыз аман болсун дейт элем. Балдарыбызга ден соолук тилейбиз. Ошол биздин ошол кенжелер, биздин ошол биз ошол бала дүйнөсүнө бир белек тартуулап атсак, балдар ошону өзүнүн дүйнөсүндө ушундай бир жакшынакай кабыл алган деңгээлге жетели деген тилегим бар. Эң сонун тилегиңиз ишке ашсын. Бардыгынын тилегибиз бирдей. Балдардын фантазиясы мындай, эгер мындай ачып көрө турган болсок, укмуштуудай ааламдардын ичинде камтылган. Ошондуктан ушул ар бир кылган, ар бир тамчылаткан боёгуңуздар, ар бир жазган арибиңиздер барып биздин балдарыбыздын ата-энелеринин жүрөгүнө конот. Жана буюрса Кыргызстандын келечектин балдары ушу сиз айткандай гумандуу, адам өмүрүн, адамдык касиетти баалаган, бири-бирине аяр мамиле жасаган, табиятка, ата-энесине, бир туугандарына бир жакшы муун өсүп келет деп ишенебиз. Баягы ар бир караңгы, суук учур эң бир таң алдында болот да. Ушу буюрса азыр башыбыздан оош кыйш күндөр өткөрүп атсак дагы эртеңки күнү сөзсүз түрдө жаркырап күн шооласын чачат деп ишенебиз. Кылган ишиңизге көп жолу рахмат айтам, өзүмдүн атыман, коллективдин атынан, кыргыз элинин атынан. Окуу керемет долбоорунан бизге бир мындай кыскача үзүндүсү болду. Эми албетте биз баягы жарым саат убактыбыз бөлүп берген менен чоң иш, көзгө көрүнбөгөндөй иштер турат. Сиздердин эмгегиңиздер, долбоордун жетекчилери, жана project менеджерлер деп коет, Чолпон сыяктуу айымдарыбыз чоң команда иштеп атат. Буюрса 2024-жылга чейин ошол долбоор ишке ашат, жыйынтыктары жакшы болот, андан ары дагы уланат деп ишенебиз. Бир маал келгенде баягы кыргыздар өзүбүз колубузду алып, эми мындай жардам берген уюмдарга келсе, өзүбүз тияктан келди деп жаман көрөт экенбиз, өзүбүз кыла албайт экенбиз. Ошондуктан мындай өзүбүздө кылган үйрөнөлү, анан ал жардамдын дагы бир күнү аягы сууп деле калышы мүмкүн. Ошон үчүн эртерээк өзүбүз келип, эртерээк өзүбүз жардам берип, өзүбүздү ушул караңгылыктан сууруп чыгалы. Биздин бир гана өнүгүү жолу бул агартуучулук деп бышыктап кетер элем. Кыргызстан менин мекеним деген кыска ролик менен эфирди уланталы. Мен меймандарыма дагы бир жолу рахмат айтып, кийинки долбоорубуздун директору менен жана котормочулар менен болгон маекти улантабыз. Окуу керемет, бүгүн автордук укук жана китеп майрамы болсун. Рахмат. Кымбаттуу досум, эгер сен бул тасманы көрүп отурсаң, демек сен Борбор Азиянын так ортосунда жайгашкан өлкө жөнүндө билгиң келет. Бул менин мекеним. Бул менин Кыргызстаным. Окумуштуулар азыркыга чейин Ала тоодо кыргыздар кайдан пайда болгону боюнча бир ой пикирге келише элек. Ал түгүл байыркы Кытай жазмаларында да бул жөнүндө так маалымат жок. Миллиондогон адамдар мекенимди жакшы көрүшөт. Бирок миллиарддаган адамдар анын кооз жана укмуштуу өлкөнүн бар болгонун да билишпейт.
ак мөңгүлүү чокулардын улуулугун, деңиз деңгээлине 1000ден ашуун метр деңгээлинде жайгашкан көлдөрдүн мемиреген тегиз бетин биринчи жолу көргөн, тоолуктардын камкордугун жана меймандостугун сезип билип көргөн. Ар бир турист буларды эч качан унутпайт. Эскерүүлөр ар дайым анын аң сезиминде калат. Бардыгы өз ара байланышкан. Тоо этектери, өрөөндөр. Көбүнчө тоолордун өзү адамдарга эмгекти, достукту, өз ара жардам берүүнү, жаратылыш менен таттуу мамиледе болууну үйрөттү. Көк асманды, жан жаныбарларды, өсүмдүктөрдү кылымдар бою байкап жүрүү кыргыздарга акылмандыкты, турмуш күчүн жана өз чеберчилигине ээлик кылууга жардам берди. Менин элим бул дүйнөгө келгенден бери бийиктикте жашап, көрөгөч болуп, баардык кокустуктарга даяр келет. Бирок убакыт эжа бербейт. Жаңы муун эски муундун ордуна келе берет. Өз жерибизге ээлик кылуу укугун жана жоопкерчилигин алуу кезеги эми бизге келди. Аттиңай, өз мекенибизди чет элдик туристтердин видео материалдарынан көрүп калып, ошол замат сыймыктанып калганыбыз далай ирет болот. Окей, менин атым Николас, швейцариялыкмын. Бирок Кыргызстан жашайм, 3,5 жыл болду. Кыргызстанды абдан жакшы көрөм. Анан Кыргызстан жөнүндө колугу алтынды баркы жок. Көп адамдар билишпейт мындай коз кереметтүү. Кыргызстан аябай коз экен. Анан Кыргызстан мени дайыма суктандырат. Кайрадан түз эфирге кайтып келелик. Эсиңизге салып көтсөм, бүгүнкү иш күндүн кечи берүүбүздү биз ага тоочулук темасына, китеп окуу жана автордук укук тема алкагында кеп куруп жатабыз. Буга чейин биздин окуу керемет долбоорунун мындай жаратмандары дейли, авторлору, жазуучулар жана сүрөтчүлөрдүн коллаборациясын, жыйынтыгын, алардын эмоцияларын, тажрыйбасын угуп келдик. Азыр болсо дал ушул долбоордун жетекчиси Лиана Герч айымды конокко чакырганбыз. Куш келипсиз. Welcome, please welcome. We are glad to see you. Сизге рахмат. Жана жаныбызда бизге жардам берип бүгүн котормочу Элнура Усупова. Дагы жолу саламатсыздар. Бул долбоордун мөөнөтү мен кыскача эфирге айтып кетейин. Окуу керемет долбоордун мөөнөтү 1 ноябрь 2019 жылдан баштап 2024 жылга чейин өткөзүлөт. Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги, Кыргыз маданият, маалымат жана туризм министрлиги, илим берүү академиясы, республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институту, аймактык мугалимдерди окутуу жана кесиптик чеберчилигин жогорулатуу институттарынын мындай кызматташтыгы аркылуу ишке ашырылып жатат. Мен Лиана Герч айымга биринчи суроом ошол 2019 жылы бул долбоор башталыптыр. Бүгүнкү күндө 2021 жылдын экинчи декадасы башталды. Долбоор мен түшүнгөндөн атайын бир мындай блокторго бөлүнгөн, этаптарга. Бүгүн кайсы этапта жайгашуудабыз, кандай иштер ишке ашырылууда? Thank you for the question.
Эркин, большое Эркин, чоң рахмат сурооңуздарга. So the first year was dedicated to developing teacher training modules in reading and math, also working on a number of applications for coaching of teachers. So the first year is dedicated also to producing books and working with authors and illustrators. And starting in this year, 2021, we have shifted gear to training on the ground lots and lots of teachers and assessing learning. Окуу керемет долбоорунун биринчи жылы жалпысынан иштеп чыгуу ишине арналды. Биз мугалимдерди окутуу модулдарын иштеп чыктык. Окуу жана математика боюнча. Андан ары электрондук тиркемелер иштелип чыгатты. Бул электрондук тиркемелер мисалга насаачылык багытындагы тиркемелер иштелип чыкты. Ошондой эле биринчи жыл китептерди жаратуу жылы болду. Жана сиздер көргөн авторлар, иллюстраторлор менен иш алып бардык. Анан 2021 жылы болсо биз окутуу, практикалык окутууга өттүк. Уже жергиликтүү мугалимдерди, аябай көптөгөн мугалимдерди окутуп баштадык. Ошондой эле баалоо иштерин жүргүзүп атабыз. Ушул көп USAID бул эл аралык уюм. Ал эми сиздер өнөктөш болуп, сиздерге кызматташ болуп жаткан Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан жана мен жогоруда аттарын атап кеткен уюмдар менен кызматташуу кандай болуп жатат? Жана биздин баягы региондордогу өзгөчө мугалимдер тарабынан ошол долбоор кандай алгыланды, кандай түшүнүк кабыл болду, жана ошол кызматташуу кандай бир жеңилдиктер же болбосо кандай бир ооручлуктар жаратты? So, to change an education system, it's never about a project. It's about changing a system. It's about changing the mentality. It's about changing people. So I would begin by saying that it's never about a project. A project can only maybe give certain inputs to that process. Yeah. But it is the institutions of the country that will change the system. Сөзүм ошо жооп берүүнүн башында айтып кетчү нерсе, бир нерсени өзгөртүүдө долбоор бир нерсени өзгөртө албайт деп айткым келет да. Бир нерсени өзгөртүш үчүн өзгөчө билим берүү тармагын өзгөртүш үчүн системанын өзүн өзгөртүш керек, адамдардын ой жүгүртүүсүн жана менталитет деп коебуз, ошону өзгөртүш керек, адамдарды өзгөртүш керек. Ошондуктан ал болсо долбоор болсо кандайдыр бир салым гана кошулат, түрткү бере алат. Yeah. And I'll continue by saying what we try to do is to analyze what can we contribute that will help the country, that will build on the resources that the country has. So for instance, this whole discussion about generating Kyrgyz and Russian children's books is very, very important, because the more that children read in their home languages, the better they will read. Ошондуктан биз ишибизди баштаганда ар дайым талдоо жүргүзөбүз да. Биз кандай иш аткарабыз? Ошо иш кандай бир жакшы нерселерге түрткү болгон, дем берген кандай иштерди аткара алабыз? Биякта болгон материал ресурстарды, болгон система аркылуу кандай салым кошо алабыз деген ой жүгүртүүнү өткөрөбүз. Анан ошондуктан жана кыргыз жана орус тилдеринде балдар үчүн китептерди жаратуу абдан чоң мааниге ээ болгон иш болуп атат. Себеп дегенде канчалык өз эне тилинде китептер, балдар үчүн китептер көп болсо, алар көбүрөөк окуй алса, бул чоң нерсе да. Албетте, бул жакта эне тил маселеси. Yeah, so this is the mother tongue issue. Is the focus on the mother tongue? Yes, definitely. In every country that USAID is working, the literature for children should be in mother tongue, and it should be generated from the writers and the illustrators in the country. It should not be coming just from outside. Ооба, негизи USAID-тин жер-жерлерде ишке ашырылган долбоорунда
балдар үчүн китептер балдардын эне тилинде жазылыш керек деген ойда. Ана ошол эле эмес, бул китептер чет жактан келбестен, чет жактан которулбастан, ошо жергиликтүү авторлар, өздөрү, жазуучулар, жергиликтүү адамдар жаратыш керек деген ой. Туура. Мен Лиана Герчайымга ыраазычылык билдирем. Биз азыр маек улантабыз. Азыр бизде кыска бир жарнамалык блок болсун, Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Эркинбек кайрадан түз эфирде иш күнүн кечи телебөрүсү окуу керемет долбоору 2024 жылга чейин 300 миң баланын колуна ошол окуу китептерин, усулдарды жана ошо менен катар ошо окууну жана математикалык багыттагы китеп усулдарын окутат. Аны менен катар сүрөтчүлөрдү, жазуучуларды, жер-жерлердеги аймактагы мугалимдерди мындай деңгээлин көтөрүп, жалпы агартуучулук жумушту учурда USAID долбоору ишке ашырып жатат. Бизде конокто ошол окуу керемет долбоорунун директору Лиана Герч жана котормочу бүгүн бизге чоң рахмат сизге Элнура Усупова. Жанамалык блог учурунда Лиана мага бир белек камдап койдум деди эле. Мен ошону кабыл алганга даярмын. Liana said that she has a present for me, so I'm ready to get this. Yes, so we want to give you a small token on World Book Day. Дүйнөлүк китеп күнүнө карата мен сиздерге кичинекей белек берейин дедим эле. Чоң рахмат. Эми китеп окуйлу бул закладкалар, кыстырмалар экен. Yeah, so this is a bookmark, I see. Мында көрсөтсөк болот, бияка, It's bookmarks дейт. Мен муну ачсам уруксат? Yes, ачыңыз. Келиңиз. Can I open this? Мен сизден Лиана Герчайымга рахмат айтам. Thank you so much. Жана бул жакта мен оюмча китеп окшойт, Я так люблю этот белектерди аябай жакшы көрөм да, крафтовый кагазга оролгондучу, анан баягы ачкандан бир аз. Yes, I get it. Абзи Кыдыров, Алымбайдын Балтеги дейт. Бишкек Куталам. Ушундай китепкен. Чоң рахмат айтам сизге. Сиз кайра отурсаңыз болот. Мен муну биздин бул китеп биздин мына студиябызда көп китеп турат. Мен оюмча өзүнүн татыктуу бир ордун табат деп ойлойм. Бирок окуучуларга жеткиребиз муну. Мына ушундай достор, мына өзүңүздөр көргөндөй бул жакка жайгаштырып коелу, эчтеке болбойт. Алымбайдын Балтеги, Абзи Кадыров, биздин авторлар чын-чынына келгенде мен ойлойм ушул бияктан көңүл бурсаңыздар, если можно будет крупным показать. Здесь вот могул жактан 1-чи класс, 2-чи класс, 3-чи класс, 4-чи класс жана ар бир классты мындай астыңкы деңгээлдери кылып, 1-1 деңгээли, 1-2 деңгээл, 1-3 деңгээл деп абагандай бир мындай иреттеп өз баягы ыңгайы менен окутуу бул абдан туура деп эсептейм. Себеп дегенде балдардын бир маалыматты кабылдоодо, маалыматты түшүнүп, аңдап, аны бир мындай маалыматтан анализ чыгаруудагы жакшы бир китеп усулдар чыгыптыр. Мунун бардыгы ушул USAID жана Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин кызматташуунун негизинде келип чыгат. Бул долбоордун аталышы окуу керемет деп аталат. Дагы бир мындай сурай кетчү нерсе, учурда ушул сиздердин аткарып аткан долбооруңуздардан силер сөзсүз түрдө кандай айтсам мындай артка кайтарым жоопту, башка жактан фидбек, өзгөчө региондордон кандай жыйынтыктар келип атат? Силерде ошол жыйынтыктар купулуңарга толуп атабы? So one of the things we've had to do under COVID for the past year is to train all of our teachers at distance. And because we're doing that on a Moodle platform, on an e-platform, it also gives them the opportunity to communicate with us. Also through our social media accounts, we get a lot of feedback. We're very active on social media. We have regional staff in all 7 regions, so they're also receiving feedback. And in general, the feedback is positive. I think that we are always improving the project. It's never perfect. It's never a finished product. So we have been receiving also feedback about the quality of training, how to make
our distance education training more easy, more practical. And we've also done a very large-scale survey among teachers about their experience of distance education. So we take feedback very seriously, and we incorporate it in, for instance, even with the books, we always have a reflection session, and then in the next workshop, we are improving the next workshop. Ковид пандемиясы түзгөн кандай бир кырдаал үчүн, шарттар үчүн биз мугалимдерди аралыктан окутууга мажбур болдук. Ошондуктан азыр мугалимдер Moodle деген электрондук окутуу платформасы аркылуу окуп атышат. Ошо Moodle платформасынын алкагында дагы кайтарым байланыш жиберүү мүмкүнчүлүгү бар. Андан тышкары биз социалдык тармактарда абдан активдүү иш алып барып жатабыз. Социалдык тармактарыбыз аркылуу дагы бизге кайтарым байланыш берүү мүмкүнчүлүгү бар. Мындан тышкары бизде аймактарда, бүт региондордо өзүбүздүн региондук адистерибиз иштейт. Ар бир аймакта ошол региондо иштеген аймак адистерибиз дагы кайтарым байланыш таап турушат. Эми кайтарым байланыштын өзү жөнүндө кеп калсак, жалпысынан кайтарым байланыш мындай позитивдүү, мындай жакшы багытта кайтарым байланышты алып атабыз. Бирок өзгөчө айтып кетер нерсе, биздин долбоор бул кандайдыр бүткүл продукт эмес да. Долбоор өзүнө сабактарды алып, кандай болуп атат, эмнени жакшыртсак деген иштин үстүндө иштейт дагы. Биз эч бир токтобостон бүгүн жасаганыбызды эртең жакшыртканга аракет кылып жатабыз да. Ошондуктан мына мугалимдерден алган кайтарым байланыш, мисалга окутуунун сапатын кантип жакшыртса болот, кандай кылганда мугалимдерге жеңилирээк болот, кандай кылганда алар мындай более практикага багытталган болот деген кайтарым байланыш биз үчүн абдан маанилүү жана колдонууга алынып аткан кайтарым байланыш да. Мектептерди чыгаруу ишин айта кетсек, мисалга жазуучулар, иллюстраторлор жөнүндө аларга багытталган мисалы окутуу өткөрсөк, ошо кандай өттү, эмдигиде кандай жакшыраак кылсак болот деп иштейбиз дагы. Кийинки окутуу өткөргөндө ошол сабактарды эске алабыз. Инсон негизи USAID бул абдан чоң бир дүйнө алкагында иштеген эл аралык уюм. Учурда Кыргызстандын баягы билим берүү тармагындагы көптөгөн кемчиликтерди, таңсыздыктарды биз дагы билебиз, түшүнүп турабыз. Бирок ааламдын бир мындай көз карашы менен Кыргызстандагы билим берүү тармагында эң чоң бир таңкыстык, же болбосо биздин мындай орусча айтканда наши боли, биздин our thick points эмнеде көрүп жатасыздар? Painful point. What do you think that in this system? Yeah, I am reluctant to define that myself because I think it's important for the Kyrgyz people to ask that question and think about it. I think in general what we see is part of the challenges of education are about the system, the school system. I think that education in the 21st century is difficult for all societies. We have similar problems. We have children who are very, very diverse, coming from many different countries, many different backgrounds. We have different languages in the classroom. We are coming to grips with technology in the classroom. The teaching profession is changing very quickly. So I think that the challenges in Kyrgyzstan are familiar to us in other countries. I don't think that you are alone with the challenges that you have. And I think that COVID has shown all of us the challenges of education. And to think about not just the school system, but what is happening in the home. Жакшы маанилүү айтылды, айтыңыз. Эми сиздин сурооңузга мындай кандай эң алсыз жагын айтып кетсеңиз дедиңиз, бул суроого мен өзүм кандай бир жооп берүүдөн жооп бергим келбейт эле да, мындан бул жеңер алсыз экен депчи. Айтып кетер нерсе, жалпысынан эле билим берүү системасын карасак, мектептеги билим берүү системасын карасак, бүгүнкү күндөгү
билим берүү абдан көп өзгөрүүлөргө дуушар болуп атат. Бул деген мезгилдин талабы болуп атат. Дүйнө жүзү боюнча, жалпы дүйнө жүзү боюнча карап көрсөк, мектеп жалпы дүйнө жүзүндө эле ошо билим берүү тармагындагы көйгөйлөр же болбосо кыйынчылыктар окшош деп айтып кетким келип атат. Себеп дегенде мектепке кандай окуучулар келет, түрлүү окуучулар келет, алар ар кандай үй бүлөлөрдөн келет, алар ар кандай тилдерде сүйлөшөт. Анан эми бүгүнкү күндө билим берүү тармагында технологиялар да көп колдонулуп атат. Демек, мугалимдин кесиби дагы өзгөрүүгө дуушар болуп атат да. Ошондуктан бул кандай бир кыйынчылыктардын баары бизге деле тааныш. Ошондуктан Кыргызстан кандайдыр бир мындай кыйынчылыгы менен өзгөчө, башка эч жерде мындай кыйынчылык жок деп айтуудан алыспыз. Баардыгы эле кыйынчылыктар жалпыга эле маалым болуп атат да. Эми ушул жанагы ушул сөздүн уландысы аркылуу дүйнө жүзү бүгүнкү күндө билим берүү тармагындагы кандай жаңы чакырыктарга жооп бериш керек? Бул албетте бир мындай кенен суроо абдан, бирок ошону ошол биздин Лиана Гершайымдын жеке тажрыйбасынан улам. Кантип ошону мындай айтсак болот да, узкая горлышко дейт го. Маселе көп, проблема көп, бирок ошонун мындай алып келип туруп ортого салганда дүйнөгө билим берүү чакырыктары кандай болуп жатат, биз ага кандай жооп бере алабыз? We really condensed it to this bottleneck thing. What challenges would we need to face and to respond to? I think that diversity and inclusion are very, very important. Learning how educational systems can teach effectively with very different types of children and to be inclusive. Children with many different capacities in the classroom. I think that would be one. Эми бир өнү белгилеп кете турган болсок, жана ар түрдүүлүк, орусча разнообразие деп коет эмеспизби? Көп түрдүүлүк жана инклюзия, баардык топторду камтуу маселесин айтып кетмекмин. Себептен ушу билим берүү тармагы кандай кылганда ушундай окуучулардын көп түрдүүлүгүн камтый алат. Аларга кандай мына бирдей билим берүү шарттарын түзө алат. Кандай гана окуучулар кандай гана мындай керектүүлөрү болбосун, же өзгөчөлүктөрү болбосун, ошолорду кандай жалпы камтый алат, инклюзия маселеси деп ушуларды белгилейт элем. Инклюзия маселеси, инклюзивдик деген сөз бул мындай башка бир мындай көпчүлүк дагы мүмкүнчүлүгү болбой, бирок ошол адамдарга, ошол балдарга дагы шарт түзүп берүү бүткүл дүйнөлүк мындай негизги багыт болуп жатат, туурабы? Жана бүгүнкү күндө инклюзивдик билим берүүдөгү Кыргызстандагы негизги таңкыстыктар белгилеп кете алабызбы? What are the challenges in the inclusive education in Kyrgyzstan? Like, what are the weaknesses in that area? Well, I think one of the challenges is how teachers can be prepared for teaching children at very different levels. Under COVID, we are seeing more differences among children. Some were able to keep on track at home, others were not able to keep on track. So as children come back into the classroom, children are at different levels. And then we talk about children who maybe have different ways of learning, they need different kinds of teaching. And we have those who are very fast, who are progressing very quickly. So our teachers need to be able to what we call differentiated teaching. They need to be able to teach at different levels, in different ways, for children who are going to be in different situations. Эми бир чакырык жана бир татаалдыктардын бири бул мугалимдердин ушул окуучулардын көп түрдүүлүгүн окутууга даярдыгы. Өзгөчө ковид пандемиясы көп нерселерди көргөздү. Мисалы үйдөн окуу шартында кээ бир окуучуларды карасак, окуусунда жетишип атты. Кээ бирлер жетишпей калып атты. Ошол эле окуучулар мисалы класска келгенде деле ошондой айырмачылыктар бар да, даярдык деңгээлинде деле. Эми даярдык деңгээлинен тышкары кээ бир окуучулардын
жалпы эле окуучулардын кандай жол менен окушат, эмнени жакшыраак түшүнөт, кандай болгондо жакшыраак окушат. Ошол окуу, билим алуу мамилеси дагы мисалга мүмкүнчүлүктөр ар кандай болот да. Демек ошого жараша мугалим да өзүнүн мугалимдик окутуу методикасын башкача кылыш керек. Ушул бул башкача ылайыкташтырылып окутууну бир дифференцияланган окутуу деп атабыз да. Демек ошо мектепте сабакта дифференцияланган окутууну колдонуу. Көп түрдүүлүктү камсыздоо жана көп түрдүүлүккө ар кайсы усулдар аркылуу билим берүү. Мына ошол мындай чакырыктар биздин билим берүү системасынын алдында турат. Себеп дегенде баягы балдарыбыз ар түрдүү, көп кырдуу, ар кайсы региондон билим деңгээли, дүйнө таанымы ар кайсы болгондуктан бардыгын бир орток жолго түшүрүү чоң максаттардын бири деп мен дагы түшүнүп жатам. Анан эми Лиана Герч айымдын өзүнө бир жеке долбоордон сырткары жеке суроо берип узатып көрсөк, мына канча жылдан бери ушул биздин мекенибизде кызмат кылып келе жатат. Жана мен билип турам, Лиана Герч айым өзү көп дүйнө кыдырып, көп тажрыйбанын ээси. Кыргызстандагы иштөө өзгөчөлүгү жана кыргыз элинин билим берүү жана билим алуудагы мындай кандай бир өзгөчөлүктөрүн байкай алдыңыз? Okay, good question. I've been here about 15 months, a bit over a year. What makes Kyrgyzstan special? Yeah, a very beautiful country, but I think the people, I have been really impressed by the hospitality, the generosity, and everyone I have worked with, my team, but also all of our partners, the dedication, just the hard work they have put into making a difference to education in this country has really impressed me. Мен Кыргызстанда 15 айдан ашуун иштеп жатам. Бул 1 жылдан кичине ашык убакыт. Эми Кыргызстанды эмне өзгөчөлүп турат? Биринчиден, бул абдан кооз, ажайып сонун өлкө экен. Бирок андан дагы мени таң калтырган, мындай сезим, аябай таасирленткен нерсе бул адамдардын ушунчалык деңгээлде мейманды тосуу, гостеприимство деп коет, меймандостук жана щедрость, өзүнүн болгон нерсесин башкага тартуулай берүү, ачык колдугу, ошол нерсеси мени аябай таасирленти. Себеп дегенде мен өзүмдүн долбоордо иштеген командамды караймбы, же болбосо биздин партнерлорубуз, биз чогуу иштеген өнөктөштөрүбүздү баарын карасак, ушунчалык ишине берилгендик. Маңдай тери менен билим берүү системасында бир жакшы нерселерге жетүү, кандай бир өзгөрүүлөргө себепкер болуу, жакшы өзгөрүүлөргө себепкер болуу жаатында ушундай берилип иштешет да, ошол дагы аларды өзгөчөлөп турат. Бизге да абдан бул укканга абдан кубанычтуу. So it is great to hear that. Бул менин жыйынтыктоочу суроом болду. Мен Лиана Герч айымдын ишине жана сиздин командаңыздын ишине албан ийгиликтерди каалайм. Жана ошондой эле кыргыз элинин атынан сизге жана сиздин уюмуңузга кылган аракеттериңиз үчүн абдан чоң терең ыраазычылык билдиребиз. And I want to thank him for also giving attention to the authors and illustrators because they are the ones that are going to create the literature for children in the future. Сизге дагы абдан чоң рахмат айткым келет. Өзгөчө биздин жергиликтүү авторлор жана иллюстраторлорго көңүл буруп, аларга убакыт берип, атканыңыздар үчүн чоң рахмат. Себеп дегенде келечекте балдар окуй турган китептерди ошо адамдар жаратат. Алар авторлор да, биз авторлорду баалайбыз. So they are authors, we really value authors. Чоң рахмат. Окуу керемет долбоорунун директору Лиана Герч жана бүгүн бизде жардамга келип, мына котормочу Элнур айым Усупова сизге өзгөчө рахмат айтабыз. Иштериңизге ийгилик болсун.
Бизде бир чакан сюжет болот, достор. Практикалык жогорулатуу, машыгынуу, үйрөнүү, андан соң жардама, андан соң Accelerate Prosperity программасынын координаторлору менен бул программа эмнени камтыйт, ойлору, максаттары жана ишке ашып жаткан долбоордун жүрүшү тууралуу таанышабыз. Бүгүн биз китеп окуу күнүнөн жана автордук укук күнүндөгү темасын улантабыз, достор. Кайрадан эфирге кайтып келебиз. Ар кандай жөндөмдү өздөштүрүү үчүн машыгуу маанилүү болот. Бий, музыкалык аспапты ойноо же бейсбол оюну болсун. Машыгуу бул иш-аракетти өркүндөтүү максатында бир иш-аракетти кайталоо. Бул бизге тапшырмаларды оңой, тезирээк жана ишенимдүү аткарууга жардам берет. Көнүгүү мээнин жакшы иштешине кандайча жардам берет? Мээде нерв ткандарынын эки түрү бар: боз зат жана ак зат. Боз зат мээдеги маалыматты иштетет. Ал нерв клеткаларына сигналдарды жана сезүү-дүүлүктүргүчтөрүн багыттайт. Ак зат негизинен май ткандарынан жана нерв талчаларынан турат. Денени кыймылдатуу үчүн мээдеги боз зат жөнүндө маалыматты булчуңдарга жеткириш керек. Ал үчүн аксон деп аталган нерв клеткалары жүлүн аркылуу өтүш керек. Кантип окутуу жана кайталоо мээнин ички иштөөсүндө иштейт. Ак заттардын курамында болгон аксондор миелин деген майлуу зат менен капталган. Көнүгүү миелин кабыгынын өзгөрүшүнө алып келет. Миелинди электр кабелдериндеги изоляцияга салыштырса болот. Ал электрдик сигналдарында энергияны жоготушуна жол бербейт. Ал аларды нерв жолдору боюнча жылдырат. Булчуңдарга жасалган акыркы тажрыйбаларда бир кыймылды көп кайталаса, ал миелин кабынын катмарларынын санын көбөйтөрү белгилүү болду. Катмарлар канчалык көп болсо, аксоналдык чынжырлар ошончолук жакшы изоляцияланып, кандайдыр бир экспресс жолун түзөт. Ал жол аркылуу мээден булчуңдарга маалымат батыраак берилет. Көптөгөн спортчулар жана аткаруучулар ийгиликтерин булчуң эс тутуму менен байланыштырышат. Бирок чындыгында булчуңдардын эс тутуму жок. Жөн гана миелинация нерв жолдорунун ылдамдылыгын жана натыйжалуулугун жогорулатат. Бул спортчуларга, ырчыларга жана бийчилерге артыкчылык берет. Кандайдыр бир чеберчиликти өздөштүрүү үчүн канча саат, күн, жыл бою машыгуу керектиги жөнүндө теориялар бар. Сыйкырдуу сан азырынча табыла элек. Бирок биз билебиз, чеберчиликке машыгуунун узактыгы гана эмес, анын сапаты жана натыйжалуулугу дагы таасир этет. Натыйжалуу окутуу үчүн ыраттуулук, толук концентрация, максат коюу жана окуучунун азыркы жөндөмүнүн чегинде болгон кемчиликтер менен күрөшүү керек. Эгер мунун бардыгы эффективдүүлүккө байланыштуу болсо, анда машыгуудан кантип көбүрөөк пайда аласың? Төмөнкү кеңештерди колдонуңуз. Биринчи, конкреттүү тапшырмага көңүл буруш керек. Алаксытуу үчүн нерселерди азайтыш маанилүү. Компьютериңизди же телевизоруңузду өчүрүп, телефонуңузду учак режимине коюңуз. Бир изилдөөнүн жүрүшүндө изилдөөчүлөр 260 студенттин окуп жаткандыгын байкашкан. Орто эсеп менен алганда студенттер бир тапшырмага 6 мүнөттөн ашык эмес убакытта көңүлүн бурушу мүмкүн. Ноутбуктар, смартфондор жана өзгөчө Facebook студенттерди алаксытат экен. Экинчи, жай кыймылда машыгуу. Координация туура же туура эмес болсо дагы, ал кайталоолорго негизделет. Эгер сапаттуу кайталоолордун ылдамдылыгын акырындык менен көбөйтсөңүз, анда аларды туура кылып баштайсыз. Ошондой эле жогорку деңгээлдеги аткаруучулар адатта тез, бирок үзгүлтүксүз машыгышат. Изилдөөлөр көрсөткөндөй, көптөгөн мыкты спортчулар жана музыканттар өз кесибине байланыштуу иш-чараларга жумасына 50-60 саат сарпташат. Көптөгөн адамдар натыйжалуу машыгууларды күнүмдүк кыска сабактарга бөлүштүрүшөт. Үчүнчү, машыгууңузду элестетип көрүңүз. Бул бир аз таң калыштуу, бирок бир катар изилдөөлөр көрсөткөндөй, физикалык кыймыл тамыр алгандан соң элестетүү аркылуу чеберчиликти өркүндөтүүгө болот экен. Бир изилдөөдө 144 баскетболчу 2 топко бөлүнгөн экен. А тобу 3 саат бою бир кол менен топту себетке ыргытты. Ал эми Б тобу ыргытып атканын элестетип атты. 2 жумалык эксперименттен кийинки тесттин жыйынтыгы көрсөткөндөй, 2 топто тең орточо деңгээлден жогору оюнчулар бирдей деңгээлде чеберчиликтерин өркүндөтүштү. Илимпоздор мээнин сырларын ачууга жакындаган сайын, биз машыгуунун натыйжалуулугун жакшыраак түшүнө алабыз. Эффективдүү машыгуу бул чектөөлөрдү жеңүүнүн, жаңы бийиктерге жетүүнүн жана потенциалыбызды өркүндөтүүнүн мыкты жолу.
Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Атпайбызбы. Дагы бир жолу кутман кеч барыңыздарга. Биз эфирде уланталы. Мен силерге сөз бергендей, бүгүн биз көптөгөн балким сиздер үчүн баягы бейтаныш сөздөрдү угуп атасыздар, бирок каалаган дагы дүйнө жүзүндөгү билим берүү жана баягы бизнести алып кетүү ыкмалары, усулдары күн барган сайын көбөйдү. Ошондуктан өзүбүздүн дагы тил байлыгыбызды, түшүнүгүбүздү кеңейтип, биз сиздерге Accelerate Prosperity акселерациялык программаны менен тааныштыралы. Анда эмесе конокто ошол программанын координатору Нурия Каракулова жана ошол программанын алкагында саламатчылык өзүнүн жеке ишмердүүлүгүн, жеке талантын, өзгөчөлүгүн өркүндөтүп жаткан кыргыз айым ишмер, мен үчүн бул өзгөчө статуска ээ Гүлбүбү Шарибиденова. Саламатсыздар дагы жолу. Рахмат келип бергениңиздерге. Бүгүн биз эфирде ошол силердин акселерациялык программа тууралуу сөйлөшөлү деп турабыз. Биринчиден, эми мага окшогон жөнөкөй элдерибизге түшүндүрүп бериңиз, Нурия айым. Акселерациялык программа деген эмне? Бул аны эмне менен жейбиз дегендей. Чоң рахмат. Биринчиден чакырганыңыздар үчүн чоң рахмат. Биз ар дайым ачыкпыз. Тазим этебиз, ыраазыбыз. Деги эле Accelerate Prosperity деген бул коомдук фонд. Агахан уюмунун демилгеси болуп эсептелет жана 4 мамлекетте азыр иш алып барып жатабыз. Алардын ичинде Кыргызстан, Тажикистан, Афганистан, Пакистан кирет. Accelerate Prosperity деген сөз эми англис тилден которсок өнүгүүнү тездетүү, демек ушундай маани билдирет. Дал ошол атыбызга жараша жумуш алып барабыз. Бизде деги эле мындай инклюзивдүү экономикалык өнүктүрүүгө багытталган жумуштарды алып барып жатабыз азыр 2018-жылдан бери. Өнүгүүнү тездетүү дегенде сиздер ошол өнүгө турган долбоорлорду, адамдарды өзүңөрдүн айлаңарга топтойсуңар, кандай критерийлер негизинде долбоорго катышуучуларды аласыңар өзүңөргө? Жакшы, рахмат сурооңуз үчүн. Бир аз мындай интро бере кетейин, Акселератор деген сөз бизге АКШнын кремний өрөөнү деп коебуз го. Кремниевая долина деп коебуз. Ошол жактан келди да. Бул түшүнүк демек кыска мөөнөттө бизнестин өнүгүшүн тездеткенге багытталган программа болуп эсептелет. Акселератор деген сөз ушундай маанини билдирет да. Демек биз азыр бир нече долбоорлорду ишке ашырып атабыз. Алардын бирөөсү дал ушул USAID менен мындай каржыланган долбоорубуз бар, жергиликтүү өзгөрүү деген. Ошол долбоордун алкагында биз бир нече акселераторлорду өткөрүп жатабыз да. Азырынча акселератор Бишкекте болуп жатат. Как раз ушул кичинекей балдарды 0 жаштан 6 жашка чейин балдарды балдарга мындай кандай десем услуга тартуулаган кызмат тартуулаган детсадтар болобу же мындай билим берүү центрлар болобу ушундай мекемелер менен иш алып баратабыз да. Демек биз азыр кичинекей жана өсүп келе жаткан бизнестерди тандап алабыз программабызга. Анан алардын өнүгүүсүн тездетебиз да. Критерийлер ар бир акселерацияга мындай өзгөрүп турат. Ийкемдүү болот, ооба. Бирок мындай жалпы биздин деги эле кандай десем, негизги критерийлери бар. Анын бирөөсү рынокто 1 жылдан кем эмес болуш керек. Мындай иш алып барып аткан тажрыйбасы деп коебузбу. Экинчиден 1 жылдык кирешеси 300 миң сомдон кем болбош керек да. Ушундай бир негизги критерийлерибиз бар, анан калгандары мындай ийкемдүү болуп турат. Азырынча бизде бир нече секторлор бар. Анын ичине, например, туризм кирет, IT сектору кирет. Ошол кичинекей балдардын өнүктүрүү сектору кирет. Анан жанагы айтып коебуз го, энергия эффективдүүлүктү мындай жогорулатуу боюнча дагы секторубуз бар. Бизде баягы бизнес дегенде эле биринчи кезекте биздин түшүнүктө бизнес бул акча деген түшүнөт да. Бизнес негизи өзү ушул да. Бизнес бул баягы акчаны акча каражатын табуу. Силер долбоордун алкагында акчалай каржылайсыздарбы же эме болгондо бир усулдарды үйрөтөсүңөрбү, жолдорун көрсөтөсүңөрбү? Акча маселеси камтылганбы ичинде? Ооба. Аябай сонун суроо бердиңиз. Биздин акселератор 2 багытта иштейт.
Биринчи багыт эксперттер менен сессиялар болот, деги эле бизнести кантип жүргүзүү боюнча. Экинчи тармагы traction деп коебуз. Бул дагы жаңы келген түшүнүк да рыноктун ичинде. Traction деген бир кандай десем, мындай жөнөкөй тил менен айтканда, бизнести өнүктүрүүгө багытталган ыкма. Анан биз ар бир компанияга бирден трекер беребиз. Ал трекер ушул ыкманы колдонот да, бизнеске колдонуп берет. Компаниянын негиздөөчүсү менен биргеликте. Деги ушу эки багыт менен иш алып барабыз. Андан соң бизде демо күн деп коебуз. Инвестиционный комитет болот. Ал комитетке биздин катышуучуларыбыз өздөрүнүн долбоорун тартуулайт. Жактайт. Андан соң биз, например, 30 компания бүтүрүүчү болуп келсе, 30 компаниянын ичинен бир 3-4 компанияга каржы берилет да. Биринчи раундда $50,000, экинчи раундда $100,000 чейин барса болот. Кандай сон? Акчанын сумманы укканда эле кичине кызыкуу жаралат да бизде. Мен Гүлбү айымга кайрылайын азыр. Мен биринчиден дароо сизге мындай айтып кетейин, мен кыргыз айымдарын өзгөчө селем, ишкер айымдарына болгон сыйым 10 калат. Чын-чынына келгенде. Сиз Erudit Kids деп баягы жеке ишканаңызды ачыпсыз. Мен түшүнгөнүмчө бул бала бакча. Бала бакча. Accelerate Prosperity программасына кандайча жолугуп калдыңыз? Жана жолукканга чейинки сиздин тарыхыңыз менен жолуккандан кийинки сиздин жолуңуз кандай болду? Мен да кыскача айтып берейин. 2014-жылы бул бала бакчаны негиздегенбиз. Анан 2015-жылы эле мынагындай бул бала бакча деген бизнес деп мен ушул бала бакчаны ачып баратканымда атам айтты эле, эгерде сен акча тапкың келген болсо, сен такыр башка тарапка кеткениң. Бала бакчадан бул социалдык услуга болгон үчүн акча таппайсың. Педагогдор менен мугалимдер менен врачтар булар адамдарды жакшы көрүш керек. Ансыз жумушуң жүрбөйт деп айтты эле да. И ошондой болгондо чындыгында мен ойлонуп көрүп, буга чейин деле биз чоң шаарларда жүргөндө анан башка мамлекеттердин бала бакчаларын көрүп, анан ушинтип суктанып, бизде дагы ушундай жакшы бала бакчалар болсо деген кыялдарыбыз менен келип, анан өзүбүздүн дагы балдарыбызга жакшы бир келечекти тартуулаган, жаштайынан окуткан мекемелерди ачканга шыктанып жүргөнбүз. Башка Москвада көп жыл жашап жүрүп, ошого шыктанып жүргөн кезде анан дайыма бул биздин жүрөгүбүздө болчу да. Билим берүү тармагын өнүктүрсөк, биздин Кыргызстаныбызда сон болмок деген ой болчу. Анан келгенден кийин ошол 14-жылда ушул бала бакчаны ачайлык, кичинекейинен баштап кыргызыбыздын, өзүбүздүн элибиздин, жерибизде кичинекейинен баштап ушул үйрөтөлүк жашоого, турмушка туурабы жакшы билимдүү балдарыбызды тарбиялайлык деп, анан чындыгында ушул социалдык тармак болгондугуна карабай, биз ушул тармакты тандадык үй бүлөбүз менен. 14-жылы эле ачылып баштаганбыз. 15-жылы сиз бизге катышып, самый лучший детский сад деген иш алкакта, ошондо биз анан абдан сонун бир ийгиликтерге жетишкенбиз. Экинчи орунду алганбыз. Чындыгында аны биринчи орунду ошол жанагы сахарный диабети болгон балдардын урматтап, да, алардан кийинки орунда биз ушинтип жакшы иштерди жасап жүргөнбүз да. Анан пандемияга чейин өзүбүздүн күчүбүз менен аракет кылдык, болгон күчүбүздү ушул тармакка жумшадык, жаш балдарыбызды азыр биздин многу кыйынчылыктарыбызды дагы айта кетпесек болбойт. Себеби бала бакчаны ачкан кезде бизде шартыбыз дароо эле боло койгон жок да. Ушинтип бардык эле көпчүлүк бала бакчаларда 80% алар мындай особняктарды алып туруп ушинтип иштеп атабыз да. Бул дагы болсо биздин мамлекетибизге болгон жардамыбыз деп ойлойм. Канчалаган жумуш орундарды камсыз кылып атабыз, канчалаган айымдар келип иштешип, болгон күчтөрүн жумшашып, балдарыбызды тарбиялап берип атышат. Салыктар төлөнөт. Салыктарды төлөп атабыз. Анан бюрократияга туура келип атабыз. Көптөгөн күчтөрүбүз документ иштери менен көп туура келген, керек болгон, керек болбогон дагы документтеримдин артынан чуркап калып, дагы болгон күчүбүздүн жарымы башка тараптарга да кетип калып атат да. Эгерде андай
кечекинде собранияда жолугушуу болду. Анда биздин министрибиз Алмазбек Бешеналиев абдан бизди кубандырды. Чогуу иш алып барабыз деди, силерге жардам беребиз деди. Көптөгөн документтерибизде дагы жеңилдиктерди беребиз деди. Бул бизди абдан кубандырды. Себеби биздин калган күчүбүздү, балдарды өнүктүрүүгө жумшаган болгон болсок, Кыргызстанда өтө тажрыйбалуу, өтө акылдуу, билимдүү айымдарыбыз көп да, педагогторубуз көп. Алар болгон күчүн үрөп, бизге жардам берип, Кыргызстанда алдыга жылып баратабыз деп айтсам биз жаңылышпайбыз да. Жогоруда биз сөз кылып жаткан ушул акселерациялык программада катышуу сизге бир бизнести жүргүзүүдөгү өзгөчө бир жаңы жолдорду ачып, ошентип пандемияга чейин биз өзүбүздүн күчүбүз менен болгон аракетибизди жумшап, уже 5 жылдан ашык бул Бишкекте туруп калдык. Ал деген дагы бизди жакшы ийгиликтерге жетишкендигибизди билдирет. Себеби ишеничке кирүүнүн өзү чоң жетишкендик, ишеничке кирүүнүн өзү бир чоң кыйынчылыктарды жаратат да. Анан ошого чейин акселерациялык программага катышканга чейин өз күчүбүз менен бир кыйла жумуштарыбызды алдыга жылдырдык, иштеп келатабыз. 1000ге жакын бүтүрүүчүлөрүбүз бар, 1000ге жакын ата-эне. Бул аз процент болгон менен, бирок 1000ге жакын ата-эненин ишеничине кирип, балдарды тарбиялоого салымыбызды кошуп келатабыз. 7 жумадан бери биз акселерациялык программага катышып атабыз. Бул деген биздин абдан дагы чындыгында абдан бат өнүгүшүбүзгө жана чечилбей жаткан ойлорубуз бар да. Эми бизде башында ачканда көптөгөн жанакындай документ иштерине кыйналып калгандыгыбыз үчүн экинчи филиалды ачыш биз үчүн кыйынчылыкка турат. Даже если сен ошончолук деңгээлде даяр болгондугуңа карабастан дагы бир коркунучтар пайда болуп калганда, бирок биз бул программага келгенде чындыгында абдан сонун программа болуп атат. Себеби Кыргызстандын эле алкагындагы эксперттер менен эмес, Москвадан дагы кыйын эксперттерди чакырып, ошолор бизди педагогторду окутуп, ал деген биз баарын билебиз деген болбойт да бизде. Эми утуру улам жаңыланып биз окуп турушубуз керек. Ошол биз Мария Меркес менен Алексейде окуганбыз, 2-3 жыл мурда окуганбыз. Бизде эми жанакы ассоциациябыз бар да, жеке бакчалардын. Анда окуганыбызда карап, бул кезде еще дагы бир жолу аны тастыктап, кайталап, тереңдетип, кайрадан эске салып, ошол кезде окуган кезде жасабаган жумуштарыбызды баттан алдына жылдырып алганга мүмкүнчүлүк болду деп айтам. Андан сырткары трекерлерди беришет экен. Бул жаңы термин. Трекерлер бизди жөн койгон жок. Алар дайыма эмне жумуш жасап атасың, максатың эмне, канчалык даражада өнүккүң келип атат, каяка баратасың, пландарыңды көрсөт деп отуруп, ушул өзүбүз байкабай отуруп эле мына бүгүнкү күндө экинчи филиалыбызды ачканга буйруса жетишип атабыз. 6 жуманын ичинде бул абдан чоң көрсөткүч деп ойлойм да. Корккондорубузга карабай, мындай алдыга чындыгында бир алдыга тартып сүйрөп кеткен бир программа болуп турат да. Бул бизди кубандырбай койгон жок чындыгында. Куттуктайм сизди. Рахмат. 1 майга буйруса, азыр бизде программада кандай башкалар кандай иш алып баратканын билбейм. Жеке биздин өзүбүздүн бала бакчанын ийгиликтери ушул деп айта алам. 6 жуманын ичинде биз 6 жылдык жанакы жасаган жумуштарыбыздын баарын оюбузга топтоп туруп, 6 жуманын ичинде биз негизи чоң бир программаны түзүп алганга жетиштик да. Буга биз абдан кубанычтабыз. Себеп дегенде жана сиздин кебиңизден бир канча жолу коркуу, ишкердик деп угуп калдым. Негизи өнүгөм, жана эл менен кошо бакубатчылыкта жашайм деген мамлекет, бийлик эч качан баягы ишкерлерди коркутпаш керек да. Ишкерлерди сүйүп, алкап, бир гана мындай алдайлап гана туруш керек. Бирок ошого карабастан сиз экинчи филиал ачып атасыз демек. Ошого карабастан чындыгында экинчи филиал ачканга жетиштик. Себеби бул программадагы бизге көп күч дем берди. Эксперттерди алып келип, утуру жанакындай бизди окутуп отуруп, батыраак жылдырганга чындыгында жардам берет экен да. Ушуга чейин дагы биз жанакындай бизде азыр канчалаган бизге окшогон ишкерлердин башында өтө көптөгөн ойлор бар да, өтө көптөгөн идеялар бар. Чындыгында жалкоого бир нерселер мешать этет дегендей болгону болбосо, анткени менен дагы бизге кээде ошондой финансовый
акча маселелери ушундай жетишпей калат. Бирок ага карабай дагы биз ишкерлер айымдары, Кыргызстандын айымдары айрыкча күчтүү болушат экен, идейный болушат экен, эчтекеден коркушпайт экен. Ушу бала дегенде чындыгында мен өзүмдүн бала бакчадагы жумушчуларымдан дагы билем, воспитательдерден дагы билем, ичкен ашын жерге коюшат. Себеби үйүндөгү өздөрүнүн жумуштарын биринчи орунга койбой, ушу бакчада эмне деген иш чара боло турган болсо, түнү калып иштешет. Мындай да бүт болгон күчтөрүн ушу балдарды өнүктүрүш үчүн жумшаганына мен өзүмдүн ишкерлериме дагы, өзүмдүн воспитательдериме дагы, тарбиячыларыма дагы ушу эфирден пайдаланып рахмат айтып кетким келет да. Себеби биз командасыз эчтеке жасай албак эмеспиз. Ооба, эми сиз ушул командага шарт түзүп аткан сиз азаматсыз. Бирок жалпысынан мен азыр сизге кечирим сурайм. Мен азыр мындай сиздин сөзүңүздөн мындай ойго келип атам да, 6 жыл жана 6 ай деп. 6 жума. Башкача айтканда, негизи эле дүйнөдө бизнести ар кайсы форматтар менен өнүктүрүүдө, эми эл керки форматта бул көп жылдарга чейин өдөдөн ылдый түшүрүлүп, ойлонуп, ушундай болуп аткан. Азыр болсо жана сиз жана айткан трекерлер аркылуу тез-тезден өнүгүү. Bir жумалык кыска спринттер менен бат-баттан жыйынтыктарды чыгарып, бат-баттан каталарды көрүп, ошолорду оңдоп, бат-баттан оңдоп, анан жыйынтыктарга жетишет. Ошон үчүн сизге 6 жумага баягы келип калып атасыз да. Анан ушул негизде мен Нурияга кайрылгым келет. Негизи ушул баягы бизнес өнүктүрүү жолу ыкмасы ошондой болуп калдыбы? Жана ушул биздин мына Гүлбүбү айым айтып аткан ийгиликтер башка тармактарда да кандай ийгиликтер болуп атат? Ал жактын мындайча айтканда биз жалаң модный сөздөрдү колдонуп атабыз. Фидбектер, кайтарым жооптору кандай болуп атат? Өзүңүздөрдө программаны баягы көп программалар иштейт да. Эми алардын ар бирөөсү эле эмеге коштолуп кетпейт, нукка түшүп кетпейт. Ар бири эле жакшы жыйынтык бербейт да. Өзүңөрдү кандай сезип жатасыңар? Бүгүнкү дене табыңар, бүгүнкү өзүңөрдүн баягы рынокто жалпы кылып аткан долбоорлук немеде өзүңөрдүн сезимиңер кандай болуп атат? Ооба. Демек, Accelerate Prosperity'nin biz приоритеттештирген сфералар бар да, мен жана айтып кеткендей. Алардын ичине IT сектор кирет, билим кичинекей балдарды өнүктүрүү сектору кирет, жанагы энергоэффективдүүлүктү жакшыртуу сектору бар, анан болсо туризм сектору. Демек биз бир нече секторлор боюнча иш алып барып жатабыз. Чыным айтсам, натыйжалар менен биз аябай сыймыктанабыз. Анткени көптөгөн ишкерлер аябай кыска мөөнөттө өтө сонун результаттарды берип жатышат да. Биздин оюм кандай десем, жөн гана экономикалык натыйжаларды карабастан социалдык натыйжаларды дагы көздөйт да. Анткени мисалы кичинекей балдардын өнүктүрүү секторун алсак, эмне үчүн бул сектор бизге приоритет? Анткени бул секторду өнүктүрсөк, биринчиден жалаң эле аялдар иштейт, билебиз, бул секторда. Демек, аялдарга иш орун. Экинчиден, эгерде ата-энеде арзан баада сапаттуу билим ала турган болсо алардын балдары, демек кичинекей эмес, жаш келиндер, жаш апаларга дагы өзүнүн нанын тагып жегенге дагы мүмкүнчүлүктөр курулат. Демек, көрдүңүзбү, мындай комплекстүү социалдык натыйжалары дагы болот да. Демек, ал багытта биз карап кеткенге аракет кылабыз. Деги эле результаттар, натыйжалар бүт эле азырынча биз уже 8-чи акселераторду өткөрүп жатабыз. 8 акселерацияда азыр бизде 126 выпускник бар, бүтүрүүчүлөр. Демек, алардын кандай десем, 70% десем жаңылышпайм го дейм, иш орундарды түзүшөт. Көптөгөн иш орундарды экесе кирешелерин экесе көбөйтүшөт. Бир компания даже экспортко чыкты. Демек, ошондой бир сонун натыйжалар болуп жатат. Бат алып аткан турбайсыздар эле ишкерлерден. Мен сурайын деген бир жагдай, мына Гүлбүбү Шарибидинова, мына бала бакча, бул жактан IT, туризм, жанагы энергетиктүүлүк. Ошол бүтүрүүчүлөрдүн арасында бир өзгөчө бир мындай байланышты
сактап калуу, ичара бири-бирин тааныштыруу аракеттери жүргүзүлүүдө. Себептеги бул абдан маанилүү. Буга чейин көрбөгөн эч качан баягы жөнөкөй жашоодо бул долбоорсуз мындай жолукканга дагы шанстар азыраак болот да негизи. Бирок ошо долбоор бир катар тармактагы адамдарды бири-бирин тааныштырып, анан эми баягы мен оюмду кыскартып айта турган болсом, кыргыздар илгери баягы тууганчылык аркылуу эми тууган деп тууганчылык институту бар эмес беле? Азыр болсо ишкердик институту. Бул менин тууганымдай болуп калат деген түшүнүк сизде азыр бул долбоордун алкагында мен чындыгында өтө бир жакшы байланышты таптым. Бул Codify деп жана IT тармагында деп айтып атпады беле? Codify деп абдан жаш ишкер, энергиясы ашкан мыкты бир кыз бар экен. Ал деген биздин жергиликтүү, биз буга чейин CRM системаны Россиядан, башка жактардан алып келип атканбыз да. Азыр бул эми биз ушул Codify эмеге барып туруп, азыр бүт база данныйларды топтоп атабыз. Алар менен бирге иш алып бармакчыбыз. Эгерде биз Accelerate программасына келбегенде, балким алар менен таанышмакпыз, бирок бир кезде да, бир кезде ушундай бир убакыттар өтүп кетмек. Бирок биз азыр ошол Динаранын фирмасына барып, алар бизге тапшырмаларды берип атат. Биз азыр бүт барын системалаштырып, ушул бизге алып келип атабыз. Азыр биз биринчи филиалыбыз менен кетирген катачылыктарды экинчи филиалга кетирбеш үчүн башынан баштап эле ушул CRM система менен иштештү оптималдаштырып ошону максат кылып койдук. Биз ушунун алкагында иш алып баратабыз. Чындыгы цифровизация болуп калып турбайбы? Чындыгы цифровизация болушун каалап жүргөнбүз дагы, бир Россиядан бир фирмалар менен иштеп жүргөнбүз, алар менен жакшы иштей албадык. Бул биринчиден биздин өзүбүздүн ата мекендик да, мына Кыргызстаныбыздан чыккан IT системаны бир колдоо болот ишкерлер тарабынан, и алардын бизге пайдасы бардык биздин жумушубузду бир телефондун бир приложениядан көрсөтүп койгону. Бул өтө сонун ийгилик, өтө сонун ишкерлик болуп атат. Кошумча айтып кетейин. Динара айым бизден бүтүрүүчү болот. Биздин акселерация программасына катышып, азыр бизден инвестиция алганы жатат, азыр сүйлөшүүлөр болуп жатышат. Анан бүтүрүүчүлөрдүн мындай байланышы тууралуу айта кетсем, бизде Alumni Club деп коебуз да, бүтүрүүчүлөрдүн клубу бар. Биз улам ар кандай мындай сапатты жогорулатыш үчүн кандайдыр бир иш-чараларды кылып турганга аракеттенип жатабыз азыр. Демек алардын арасында да, биздин бүтүрүүчүлөрдүн арасында да байланышты күчөткөнгө аракеттенип, бир нече иш-чаралар болуп жатат. Биздин убактыбыз өзүнүн баягы чегине келип калган үчүн бир аз тарыраак болуп калды, түшүнөм. Эми бизде баягы көп нерсе биз эмне үчүн иштеп атабыз? Биздин максаттарыбыз бар да. Ушу биздин сиздерде болгон ишкерлерди көрүп, региондордо баягы кечке эле салыштырып, өздөрүн шыктандырып, балким бир 1-2 адам болсо дагы бизге пайда да. Анан ушул сиз айткан ошо акселерациялык программага кайсы региондор камтылат, кимде ким көрүп аткан болсо, дагы да катышуу мүмкүнчүлүктөрү барбы? Жана силерди кантип табабыз деген ошол маалыматты. Сонун суроо бердиңер. Азыр бизде 9-чу акселерация башталат буюрса. Май айында баштайбыз. Билим берүү тармагы кичинекей жаш балдарга. Эгерде бала бакчалар болсо, жеке бала бакчалар, же билим берүү центр болсо, 0 жаштан 6 жашка чейин балдарды камтыган секторлор болсо, эртең Ошто, Улуулук хаус деген жерде саат 9-та биздин кесиптештер как раз воркшоп өткөрөт. Ал жерде мындай терең маалымат алса болот да, кантип тапшырышы керек. Бул мындай келе жаткан акселератор кечиресиздер. Дагы 3 майда азыр биз уже Көлдө баштап атабыз, традиционный сектор. Ал жака уже биз алдык да, 30 компанияны тандап алдык. Анан дагы биздин баракчага, Инстаграмда, Фейсбукка аңдып турса, мындай жарыя берип турабыз. Так айтып кеттиңиз да, баягы аңдып туруш керек да, иштеген киши аңдып турат. Мүмкүнчүлүк табам деген киши табат да. Табам деген киши табат, чындыгында. Бизде ошол региондорду өнүктүрүү боюнча дагы биз өзүбүздүн жеке үй бүлөбүздүн атынан менин апамдын бир жери бар болчу. Ал иштетилбей эле жөн эле турган да. Анан ошол региондо биз менин көрсөтмөм менен, кандай дейт эле, менин мындай айтып туруп багыттоо менен, анан менин бир тууган иним, апам экөөсү биригип туруп өзүнүн 15 соток жерине чоң бала бакча куруп, Ош областынын Нокат районунда. Анан чоң бала бакча куруп, 60 балага өзүбүздүн айылыбыздан 60 балага орун жасап, аны анан жери менен
бүт курулган курулуш менен ичиндеги эмеректери менен бүт баарын мамлекетке өткөрүп бергенбиз. Мына ошол чыны биздин өзүбүздүн бул мамлекетке болгон салымыбыз деп ишенем. Ошон үчүн биз бул багытта буйруса иш алып барышыбыз керек. Көптөгөн идеялар бар, көптөгөн пландар бар. Ушундай программалардын болуп калгандыгы дагы биздин ошол идеяларды бат-баттан буга чейин акселерациялык программага катышканга чейин дагы биз мамлекетке өзүбүздүн колдон келген салымын мамлекет бизге эмне кылды деп эмес, биз мамлекетке эмне кылдык деп ушундай акырындан жүрүп отурабыз азыркы күндө. Бирок бул программанын катышып калганыбыздан жумушубуздун баарын тездеп атат деп дагы айтып кетким келип турат да. Сонун, куттуктайм сизди, Азамат. Ноокат дедиңиз, ноокат. Барган ноокатка өзүбүздүн айылыбыздан жолун оңдоп койсо эмне болот? Ошондой ишкерлер иштеп турса, буйруса ашкан акчасын эмне кылмак? Ошонун баарын ошо элибизге ошол жакка жолдош керек менен сактайбыз да. Бирок силердин ошо жериңер абдан суктанчу жер, өзгөчө Кыргыздын түштүк чергеси, өзгөчө бир мындай уюткулуу жер да, таланттар жагынан. Ишиңизге ийгилик болсун. Анда мен силерге бир кыска мүнөттөн убакыт берейин дагы, анан өзүңөрдү дагы бир жолу жарнамалап, сиз болсо айым ишкерлерге болсо өзүңүздүн оюңузду топтоп туруңуз. Нурия Каракулова, Accelerate Prosperity программанын координатору, дагы бир жолу ушул экрандар аркылуу чакырык таштап, программага катышкыла деп үндөп, бир дем күч берип кетсеңиз болот. Ооба, урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин акселерация программага катышыңыздар. Биздин соцсул тармактарда страницабызды карап турсаңыздар, улам биз жарыя берип турабыз. Азырынча биз 2 акселераторду баштаган жатабыз. Бирөөсү Көлдө, экинчиси Ошто болот, түштүк региондорго. Демек, чогуу кош келипсиздер. Кош келиптирсиңер, чогуу иш алып баралы. Ишиңизге ийгилик болсун. Командаңызга рахмат айтабыз. Мен жеке өзүм атынан, команданын атынан, кыргыз элинин атынан көп мындай выпускниктерди өтпөйсүз, бүтүрүчтөр көп болсун да. Ошолорду бири-бирине ынтымакташтырып, достоштуруп, тааныштырып, ийгиликтүү адам ийгиликти тартып келет да артынанчы. Мен сизге фокусту өзгөчө ошол ишкер айымдар үчүн бир айтып кетсин деп атам. Мен сизди көптөн бери баягы мен сиз жаңы келип жана бала бакча дегенди эстедим да сиздичи. Энергия, кылабыз, иштейбиз деген айымдар көргөндө суктанам. Бизде чындыгында ишкер айымдар көп, жумуш жасайм. Ошонун баарын өзү негизи айымдар ишкер болгондо жакшы да, ал деген проблеманын баарын ичкеринден сезет да. Ошол үчүн айымдарды эгерде бала бакча ачам деп, эгерде ушундай бир жумуштарды жасайбыз десеңер, коркпогула демекчимин. Себеби биз болбосок ким? Эгерде биз ушул жумуштарды жасабасак, башка ким жасамак да? Эми ушундай дебиз менен коркпогула, жумушту жасагыла, Кыргызстаныбыздын өнүгүшүнө, өсүшүнө биздин үмүтүбүз чоң, келечегибиз кең буйруса. Эгерде стартаптар бар да, жана жумушту эми жасайбыз, эмнеден баштайбыз дегендер бар, айымдар, көптөгөн жаш кыздар бар, ушундай билим берүү тармагына салымым кошом деген. Ошондой болгон болсо, биздин эгерде опытыбыз, тажрыйбабыз керек болгон болсо, келгиле, ачыкпыз, байланыштабыз. Учурдан пайдаланып, ошо филиалым жөнүндө айтып кетким келип атат. Жумушка орношом деген тарбиячылар болгон болсо, же болбосо ушул тармакта окубаса дагы өзү негизи педагогдорду бир аз консервативдүү болушат да. Бирок андан да сырткары эгерде педагог да болбосо, консервативдүү мындай иштегиси келген жаш кыздар болсо, келгиле бизге жумуш ордун жасап берелик, өзүңөрдү көрсөткүлө, бизде деле карьерный рост деген бар, өнүккөнгө шарт түзүп берелик. Сиздин көз караштарыңыз алдыны көздө кетип бараттыр. Абдан кубанычтамын. Мүмкүн болсо мен ошо акселерация тууралуу бир маалымат айта кетсем. Көрүнүп турат да. Жашта сабак алгандарыбыз. Бизде 2018-жылы Агахан фонду менен чогуу изилдөө жүргүзгөнбүз да, как раз бала бакчалар тууралуучу. Ошол изилдөөнүн натыйжаларын окусам, 32% гана
5 жашка чейин балдар детсадка барат экен да, бала бакчага барат экен. Демек 70% калып калып атат. Биздин мамлекеттин күчү жетишпей жатат. Демек ошо бизге окшош фонддор болобу, эл аралык уюмдар болобу, өз салым кошуп жардам бергенге аракет кылып атышат. Демек биздин өсүп келе жаткан ишкерлер же кичи ишкерлер колдонуп мамлекетке жардам беришибиз керек да. Демек эгерде ата-энелер үчүн сапаттуу жана арзан мындай детсадтарды тартууласак, кандай сонун биздин келе жаткан жаштарга, келечегибиз үчүн, өзүбүздүн балдарыбыз үчүн. Топтора. Котолугу менен кошулам. Айымдар, дагы бир жолу рахмат айтам сиздерге. Нурия Каракулова Accelerated Prosperity акселерациялык программанын координатору болду. Ишиңизге ийгилик болсун. Жана жеке ишкер айым, мыкты акселератор Гүлбүбү Шарабидинова конокто болду. Эрудит Kids бала бакчасынын жетекчиси. Дагы бир ишиңерге ийгилик. Мен болсо силердин көзүңөрчө эфирди жыйынтыктайын. Ушундай урматтуу телекөрүүчүлөр, 2 саат мен үчүн билинбей эле өтүп кетти. Себеп дегенде мен алдында уламдан билесиздер, башында жазуучулар менен иллюстраторлор келип кетти. Андан соң бирге окуйлуу, окуу керемет долбоору, Кыргызстанда 300 000 балага 24-жылга чейин китеп усулдарын, математика, окуу боюнча багыттарда иштеп иштерин жүргүзүүдө. Мен ойлойм, биздин эшигибиз ар дайым ушундай долбоорлор үчүн, ушундай демилгелер үчүн ачык. Биз ошол бир мына көпүрө болуп сиздерге жеткирип туралы. Ал эми кимде ким бизди көрүп аткан болсо, эң биринчиден өзүңүзгө ишениңиздер. Биздин колдон келет. Мен бир эфирдин ортосунда айтканда, эң катаал суук таңдын артынан сөзсүздүү күн шооласы таңда атып чыгат дагы. Анан жылуу күндөр, жакшы күндөр баарыбызды, балдарыбызды кошо күтөт. Сиздер менен иш күнүн кечи теле берүүсү мен Эркинбек Нурбаев, биздин команда болду. Сак саламатта туруңуздар. Көрүшкөнчө.